Жогорку Кеңеште азыркы учурда эң көп мыйзам жазган депутат экенсиз. 34 жылдан бери кандай гана депутаттарды көргөн жокпуз. Присяга бергенин көрбөсөң, башка учурда аны мындай көргөн эле жоксуң да. Ошол эле депутаттар аларга каршы чыгып койду. Мен ушундай өзүмдүн пландарым бар. Алдыда золотой мандат деп туруп акчаларын алып коюп туруп, Парламентаризмдин принциптерине дал келбейби деймин да. карусель деген түшүнүк болчу. Эшикте бир 10 түпүл кайра эле кирип эле шайлай берген да. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн келишет го. Вот ошону айтып атпаймынбы? И кирип эле номерге коюп чыкчу да, мисалычы. Президент тарабынан сунушталган мыйзамга каршы чыккан учур болду эле. Тескерисинче эл үчүн, мамлекет үчүн жазылган мыйзамдар. Салыштырмалуу 90 жылдарга караганда азыр бир топ жакшырды да жашоо. Урушуп, тытышып, жарандары өлүп, Бул коркутуу эмеспи жөн эле? ак нерсени кара деп чыгып аткандар болду. Ошо суунун алдында жер биздики болуп атпайбы? Аны бериштин кандай кажети бар эле да? Эми любой мамлекет өзүнүкү бербейт да, бул только компромисс жол менен чечилиш керек. Ачык айкын бул жерде айта албайм, конечно. Куугунтуктаган туурабы же туура эмеспи? Журналист деген нерсени же блогер деген нерсени жагынып алып, Дагы да көз каранды кылбайбы парламентте президенттин? акчасы жок өтсө, мына, пожалуйста, дагы бир көрсөткүч болот. Буну да көрө жатайлы. Бул дагы баштан өтө элек нерсе, тарыхта болгон эмес нерсе. Саламатсызбы, Марлен мырза, подкастка кош келдиңиз. Саламатсызбы. Бүгүнкү биздин маегибиз ачык, айкын, кур суроолорго, ошол эле учурда жоопторго дагы мол болот деген ойдомун. Менин эң биринчи суроом, саясат деген сиз үчүн эмне? Саясатты кандай түшүнөсүз? Биздин дүйнөдө негизи эле ар кандай профессиядагы адамдар болот. Биздин учурда жакшы бир багыт алып, мүмкүн врач болом дейттер, мүмкүн бир мугалим болот дейттер. Анан эми саясий ишмердүүлүк дагы бул өзүнчө бир чоң бир профессия катары каралыш керек да, негизичи. Албетте, саясат, сасык саясат деп коет экен. Анын ичинде ар кандай оюндар болот экен, ар кандай кыймылдар болот экен. Бирок анын баарына чыдасаң, саясатчы болосуң. Чыдабасаң, саясатчы болбойсуң дегендей да. Саясатчыны жакшы көргөндөр болот экен, жаман көргөндөр болот экен. Ага дагы мындай даяр болушуң керек деп айтат элем да. Эми бирок саясатчы болгондон кийин бир гана ошол мамлекетчил болуш керек деп айтат элем да. Бир жүрөгүңдө мамлекетчил, анан экинчи жагында жүрөгүң ичинде ошол элге болгон, ошол эл үчүн деген ушундай наам болсо, мен ойлойм саясатчыга оңоюраак болот. Анда ал өзүнүн кыймылдарында, аракеттеринде, башка бир кыймылдарында мындай ишин алып бара берет деп айтат элем да. Бир мисал келтирип кетет элем, мисалы футболчу, ал аянтка чыкканда гана футбол ойнойт да. Аянттан чыккандан кийин өзүнүн жашоосу бар, турмушу бар. Бизде тилекке каршы ошо саясатчылар саясий оюндун ичинде гана эмес, саясаттан тышкаркы жактардагы саясатчы болуп, саясий оюндарды жүргүзгөт. Бул туура эмес деп эсептейм да. Мисалы мен сыртта досторум бар, башкалар бар, алар менен мен саясий оюндарды жүргүзсөм, мисалы туура эмес болот. Саясат өз ордунда, ошол саясаттын ордунда өзүнүн жанагындай аренасында гана жүргүзсө, ошондо туура болот эле деп эсептейм да. Айтып кетпедиңизби, саясатчы эң биринчи кезекте элди ойлош керек, мамлекетти ойлош керек депчи? Ооба, эң башкы максат ошол. Бирок биздин реалдуулукту ала турган болсок, ошондойбу? Жана мен айтып кеткендей, атайын айтып кетпедимби, футболчуну мисал катары келтирипчи. Тилекке каршы анча-мынча саясатчылар өзүнүн үй бүлөсүнө дагы саясат кылат да, тилекке каршы. Башкаларды айтпай эле коелу. Андай нерсени, мындай саясатты башка жакта ойной турган адамдар дагы саясатчыларды янакта бузуп атып, анан саясатчы деген атка дагы мындай доо келтирип атат деп айтат элем. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн келишет го. Вот ошону айтып атпаймынбы, ошол өзүнүн кызыкчылыгына эң башкы ролду коюп алат да. Мисалы ошол эле депутаттарды эми ачык айтканда билесиздер да, эми канча 34 жылдан бери кандай гана депутаттарды көргөн жокпуз. Ошол жерге бизнесин коргогону гана, определенный керек болсо акча берип, золотой мандат алып, бирок ошол жака келип, бир гана өзүнүн бизнесин гана коргогону келет. Башында бир трибунага чыгып присяга бергенин көрбөсөң, башка учурда аны мындай көргөн эле жоксуң да. Ошол сыяктуу нерселер албетте биздин саясатта бар. Бирок мен ойлойм, бара-бара системаларды алмаштырып келип, бара-бара мына азыр ар кандай ошо шайлоо системаларынын алкагында многомандатный, одномандатный, аралаш, партийный кандайды гана көргөн жокпуз да. Бирок бара-бара мен ойлойм, мунун баары артта калат деп ойлойм. Эл өзү дагы көнүп бүттү, эл өзү дагы билип бүттү деп ойлойм. Мурдагыдай акчага алдануу, жолбосо азыр мына уже партияларды элдин атына, элге чыкпаган адамдарды депутат кылуу, ушундай нерселер жокко чыгып келатат. Демек, түздөн түз элдин өзүнө барат, түздөн түз эл өзү тандайт да. Анын алкагында эл уже талаптар өзгөрүп баштап атат. Мына билесиздер, эми мурдагы биздин эле созуп тегерди ала турган болсок, мектеп куруу, крышаны жаап берүү же детский площадканы кылып берүү деген убадалар азыр өтпөйт. Азыр анын баардыгын мамлекет өзү кылып атат. Азыр мен ойлойм, элде бир эле талап болуш керек. Сен эмне үчүн ал жака барасың? Мыйзам жазганы барсаң, жакшы мыйзамдарды жазып бер. Биздин ушул элибиздин жашоосун жакшырта турган мыйзамдарды жазып бер. Коопсуз жактан биздин балдарыбыздын же биздин жашообуздун коопсуз жагын карап бер.
ушул сыяктуу жакшы мыйзамдар жазып бер жана ошондой эле биздин үнүбүздү ошол жерден чыгарып угузуп биздин көйгөйлөрдү чечип тур деген багыт менен гана эл тандап жүрөт деп ойлойм да. Мисалы Европада билесиздер, эми ал жерде бир аз башкачараак, ал жерде мисалы акчага сатылуу же башка нерсе жок. Бирок ал жерде эгерде бир жанагындай пособиялар азайып кетсе, социалдыктарды тандап барат, партиялардычы. Же болбосо жок бизде бир аз акча азыраак болуп калды десе, именно ошол багытты карай турган партияларды тандайт, адамдарды тандайт. Ошол сыяктуу эле биз программанын алкагында гана элдерди тандоого өтөбүз деген ушундай үмүт менен турабыз да. Бирок бизде саясатчылар ошол эле учурда өзүнүн жоопкерчилигин сезбей, мисалчы, элди алдаган учурлар да көп болот го. Саясатчылардын өздөрүнөн келип чыгабы дейм да ошол кадамдарчы. Эми албетте мен ойлойм, саясатчыларга, өзгөчө депутаттарга бааны бир гана эл берет. Эл шайлагандан кийин эл гана өзү гана баасын бере алат да. Ошондуктан жана шайлоо системасы да эмне үчүн аталат? Кайра 5 жылдан кийин болобу же жанагындай досрочно болуп кетип айырмасы жок. Кайра барганда сен ошол саясатчы же ошол депутат, талапкер депутат болгондон кийин убадасына турдубу, программасын аткардыбы, эл үчүн бир жакшы иш кылып бердиби, мамлекет үчүн бир жакшы иштерди кылдыбы деп талдоо кылып тандабашыбыз керек да андачы. Акчага эле эмес, бир эле акча берип койсо, агитатор болуп калса же ошол үй бүлөсүнөн бирөөнү агитатор кылып алып койсо, мен ушул агитатор болуп иштеп атты эле жүр барып голос берип коелу эле эмес, ушул кызыбыз же балабыз келечекте биздин мамлекетибизге пайдасы тиеби, элге пайдасы тиеби деген чоң суроо жаралып туруп, анын алкагында жүрөгү менен барып туруп шайлаганга жетишсек, ошондо бир аз өзгөрө болот деп айтат элем да. Кайсыл жылы саясатка аралашып баштадыңыз? Эми чоң саясат деп мындай да, баягы мамлекеттик ишмер деп өзүнчө белгилеп кетсек, мамлекеттик ишмер деп мен жаңы эле ушул университетти бүткөндө мамлекеттик ишмер болуп, соцфонддон жөнөкөй адистен баштап министрликтин замына чейин жеткем. Өкмөттө 1-2 жолу иштегем. Эми саясаттын түздөн түз ушул саясатчымын деп аталгандан баштап бул ушул 6-созувда аягында 2018-жылы келип калдым аягында. Ошондо бир саясатка аралаштым деп айтсам болот. Анан негизи эле партия түзүп, партия менен ушу балдар менен чогуу партия менен кыймыл кылганыбыз 21-жылдан баштап деп айтсам болот. Эми мындай тегеректеп айтканда бир чоң саясатта бир болгону бир 5-6 эле жыл болду. Канча партияда мүчө болдуңуз? Мен башында Республика Журт партиясында мүчөлүк болгом. Андан кийин мен любой кайсыл жерде иштебейин бир принцибим бар. Жетекчилер менен жакшынакай отуруп сүйлөшүп, коштошуп, анан акылманын айткан сөзүн, акыркы сөзүн угуп алып анан кетем да. Бирок бир дагы ал жетекчилер менен бүгүнкү күнгө чейин урушпай, талашпай, азыркыга чейин мындай катташым бар. Мисалы ошол эле Акылбек Сөнбекович менен биз 7 жыл иштеппиз. Азыркыга чейин мындай эмебиз бар. Ал киши менен дагы Акылбек Сөнбекович өзү айтып калды, Марлен, сен эми барып өзүң ишмердиң жүргүзө бер. Зам министр болгонго мүмкүнчүлүк болуп атат, ошол жерге барып иште деп. Зам министрден Өлмөк Токтогулович жакшы жетишкендиктерди биринчилерден болуп, электрондуу документ обороты киргизгенди презентациясында көрүп калып, мага келип өкмөткө иште деп ал киши менен иштеп калдык. Аны бир бат эле 1 жылдан кийин алып койгондон кийин ал менен бир бизнесте жүргөнгө туура келди. Анан анын партиясы менен ошол чогуу жүрүп, чогуу иштеп, анын партиясы менен кайра ошо биринчи жолу партияга мүчө болуп, шайлоого барып, 14 кандидаттан шаардан утуп келип биринчи орунга алып келгем да. Биринчи Май районунан ошондо чыккам, ошол учурда. Утуп келип анан эми өз убагында жана биздин партиялардын ар кандай бир туура эмес иштеринин алкагында деп айтсам болот. Баягындай система ал жетекчилерде эмес, система ошондой болуп калган. Мен утсам дагы келе албай калгам, ошон үчүн кийинчерээк келип калгам. Ал партиядан да кетердин астында Өлмөк Токтогулович өзү мага совет берип, Кыргызстан партиясына бар деп, ошол жактан барсаң болот деп 1-2 кеңешин берип, мен башта ошол Кыргызстан партияга киргендей болуп атып, анан эми ошол учурда саясий кырдаалга байланыштуу кийин мекеним Кыргызстанга барууга туура келип калып, андан кийин ушул кыялым бар эле, биз бир топ жакшы саясатчылар бар, азыркы депутаттар бар, Жанар менен, ошол эле Элвира бар эле, дагы бир топ жаш депутаттар менен негизи эле 2019-жылы бир партия түзсөк деген ниетибиз бар эле. Кийин аны ыдыратып, түздүртпөй ар кандай жолдор болуп кетип, Кудайга шүгүр кийин ушул 2020-жылдары толук түрдө ушул оюнун алкагында, бирок башка балдар менен, башка саясатчылар менен, башка балдар менен партия түзүп, партиянын алкагында борбор кеңештерге катышып, өзүнүн ынтымак деген партия менен жогорку кеңешке дагы өтүп, мына эми как бы родной партия деп айтсак болот. Эми ошо родной партия менен келаткан учурубуз. Түздүрбөй, ыдыратып деп айтпадыңызбы? 2019-жылы ошондо бул Сооронбай Жээнбековдун учурунда болот атабы? Ооба, ошол учурларда биз бир жакшы эле ой менен, пикир менен жаш саясатчылар чогулуп,
өзүнчө шайлоого барайлы деген ниетибиз менен дагы баштапкы бир жумуштарды баштап алганда тартып кетти да, мындайча айткандачы, балдарды башка партияларга тартып кетти. Бир мүмкүнчүлүк берип ачкандай болуп, ачылмыш болуп, кайра ал деле ишке ашпай, эми саясаттын немеси ошол да. Мүмкүн ошол учурда биз неудобно болуп калдыкпы же такыр андай күчтүн келишин каалабадыбы. Айтор ачык айкын ыдыратпаса да, бирок биз баарыбыз түшүндүк. Баарыбыз эле жаш балдар эмеспиз. Түшүнүп аттык. Жакшы предложениялар менен башка жактарга сууруп кетип атты. Бирөөнү предложение кылып атты, бирөөнү кыстап атты деп айтсам да болот. Бирөөнү от такого предложения не откажешься деген сыяктуу нерселер менен, бирок ыдыратып кетти деп айта алам да. Бекеним Кыргызстан партиясына эмне себептен мүчө болуп ошол партияны аттандыңыз? Эми бул маселеге чын айтайын тажаткан ушул суроолордун бири болду. Мен өткөндө бир Супер ТВ серепке толук түрдө маек бердим. Ал жерде бүт түшүндүрүп бердим. Кандай болдум, кандай кеттим, кандай келгенден бери. Кыска эле айтып коеюн, ошол партияда 3 ай талапкер болдум. Ал жерде дагы кетип атканда эркекчилик менен, мен любой жерден кеткенде эркекчилик менен кетем. Ал жерде дагы барып жолугуп жетекчисине мен ушундай өзүмдүн пландарым бар деп кеткем. Бир дагы мага претензия андай неме жок ал жерде. Пландарым бар дегенде бул 2020-жылы болгон окуядан кийин болуп атпайбы? Албетте. Ага чейин мүмкүн кетсеңиз пландарым бар депчи, Эми ал ошондо жерде туура биз болмок эле дейм да. 2019-жылы аракет кылганбыз, жана айтып бербедимби? Как раз ушу жаштар менен аракет кылдык, аракетибиз ишке ашпай калды. Кийин ал мүмкүнчүлүк түзүлдү. Түзүлгөндөн кийин биз ал мүмкүнчүлүктү мындай колго алдык деп айтсак болот да. Ошол учурда да негизи эле Бекеним Кыргызстан саясий партиясынын түптөөчүсү Райымбек Матраимовго каршы ар түрдүү жарандык коом тарабынан сөздөр, ар түрдүү иликтөөлөр ачык айкын айтылып баштабады беле? Анан ошондо мүмкүн сиз чечим кабыл алганда башкача болмок беле деймин да. Эми жана айтып кеттим го, биз ошол 2019-жылы бир топ аракеттерди кылдык да. Аракетибиз ишке ашпай калды. Анан мен 2015-жылы жана айткандай эле баардыгын озуп, утуп, 14 кандидаттын ичинен биринчи орунду алып, Бишкек шаар боюнча утуп келсем да депутат болбой калдым. Анткени көзү менен кийинчерээк түшүндүм. Сени бир кайсыл бир партияга 15-чи же 20-чы же 25-чи койсо бунун баары алдоо экенин түшүндүм. Алдыда золотой мандат деп туруп акчаларын алып коюп туруп, аркаңкы списокто тургандардын баарын иштетет экенин түшүндүм. Анан мага кайсыл бир партия болбосун артына ыргытып атса, бул алдоо да. Мен андай кайра эле алданганга барган жокмун. Албетте ар кандай партиялар сунуш кылып атты, бирок баардыгы эле кел 25-чи кылайын, кел 18-чи кылайын, кел дам 30-чу кылайын деген баягы утсаң келесиң, отвечаю, мен мына өзүм мандатты берем керек болсо. Андай сөздөрдү өткөм, көргөм да. Мен андайларга айттым жок. Мен андай нерсеңерге мен ишенбейм дедим. Же болбосо алдыңкы орунга келиш үчүн $300,000, $400,000, $500,000, $1 миллион чейин бер деди. Менде андай акча жок. Мен андай акчаларды бере албайм. Мен андай мүмкүнчүлүгүм да жок эле андай акча бергенгечи. Анан кантип өзүңдүн ишмердүүлүгүңдү улантам десең, кантип саясатка дальше барам десең, ар кандай жолдор болду. Мен прекрасно түшүнүп аткам ал учурдачы. Мен жакшы эле түшүнүп аткам кандай кесепети болот, кандай коомчулуктар, нараачылыктар болот. Бирок мен өзүмдүн ички дүйнөм менен мен сезип аткам, мен Кудай буюрса эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, мен келсем, ал жерде мен өзүм ишим менен көрсөтөм. Ошол эле таможня инфраструктуранын автоматизациясын ишке ашырам. Баардыгы эле ойлойт баягы депутат бияка келгенден кийин партияга баш ийип калат деп. Андай эмес да. На самом деле партиянын, фракциянын башына ийиш үчүн ал лидерден зависит этет. Ал кантип өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат. Ошол жерде мисалы азыр менде 9 депутатым бар, 9 характер бар. 9 депутат менен бирдей иштешим керек. Ар кандай жолдор менен иштешим керек. Бирок ошол эле учурда 9-дун бирөөсү дагы азыр мага кааласа, менин саясатыма туура эмес келе турган, бирок өзүнүн ички дүйнөсү менен бир какой-то маселени чечет элем десе, толук түрдө чечкенге мүмкүнчүлүгү бар. Аны мен дагы керек болсо төрөгө дагы запрет кыла албайт. Аны өзүнүн ишмердүүлүгүн алып кеткенге мыйзам коргоп берет да. Анткени ал айткан сөзүнө, берген добушуна, кылган ишине конституция боюнча ага эч ким тие албаш керек да. Мындай по натуре алганда конституция ошентип аны коргоп турат. 2020-жылы болгон төңкөрүштүн эң башкы себеби бул өтө ыплас Кыргызстан тарыхында болуп көрбөгөндөй кир шайлоонун кесепети. Туурабы? Ошентип айтсак болобу? Ачык айкын добуш сатып алуу так гана 20-жылы
Октябрь 34 окуясында катталды да. 34 жылда биз келип мына азыр системаларды, шайлоо системаларын өзгөртүп келатпайбызбы? Эмне үчүн өзгөртүп келатабыз? Эмне үчүн революция болгон сайын жакшыртып келатабыз? Эмне үчүн биздин шайлоо системабыз башка мамлекеттерге караганда мындай пример катары кээде алат да? Анткени тилекке каршы сиз айткан ошондой ар кандай революциянын жолу менен келдик. Эгерде башында билесиздер, карусель деген түшүнүк болчу. Бул ошол Акаевдардын учуру деп айтсак болот да. Ошол учурларда мүмкүн кийин деле ошондой болгондур. Бир эле группаны ар бир участокко киргизип чыгып, мен өз көзүм менен ошо студент кезде элем, эсимде. Толпа балдар кирип эле биз бир балага запад деп коет могу жерде, Ленинский районунда. Өзүбүздүн бир байкелерибизди көркөмүшкө өткөзөлү деп аракет кылып чуркап жүрүп, от души эле барып ар бир өзүбүздүн тааныштарыбыз, билиштерибиз менен барып шайлоого барып көрсөк, ошол жерде бир эле балдар, 20 бала бир участокко кирип шайлап, кайра эле ошол жерден алыс кетпей эле, кайра эле бир эшикте бир 10 мүнөт туруп эле кайра эле кирип эле шайлай берген да. Көрсө биз эми баягы жаш экенбиз, түшүнбөйт экенбиз. Карусель деген системасы өтө катуу иштеген. Ал мына жокко чыкты деп айтсак болот. Андан кийин билесиздер ошол вброс, баягы бюллетендерди алып келип туруп пачка менен киргизе тургандар болчу. Аягында комиссиянын баарын чыгарып кое туруп результаттарын өзгөрткөн учурларды көрдүк. Айтор келип анан 2010-жылдарда башталды окшойт. 2010-жылдарда акча маселеси чоң турду. 2015-те дагы аябай акча таратылды. Көп мындай ачык эле акча менен эле 1000 сомдон ар бир добуш дегенге чейин жетти. Бул пикине 20-жылы пикке жетти. Ал жерде дагы ачык айкындык ушундай нерселер кеңири колдонулат. Тилекке каршы эми ар бир кайсыл президент же жетекчи болбосун чараларды көрүнүш болуп атты, бирок аягына жетпей атты да. Мына азыркы бийлик, көрдүңүздөр, керек болсо шайлоону отмена кылып коюп атты. Гор кеңеште бир-эки фактылар болсо эле отмена кылып коюп атты. Андайга жол бербей атат. Азыр толук түрдө мына акча маселеси курчтурду жана административный ресурс да курчтуруп калды. Экөө тең азыр жол берилбейт да. Мурда билесиздер, айыл өкмөтү, акими, губернаторуну кошо, ал эле эмес, дагы бир факт айтып коеюн, министрликтер бизди стат секретарыбыз чогултуп, баардык немелерди предварительно добуш бергенди кантип беребиз деп Спартак стадионуна чогулткан. Даже ушунчалык административный ресурс күчтүү иштеген да. Баардыгыбыз по фамилия алып, канча тууганың бар, алып кел деп бир сере баардыгыбыз Спартак стадионго чейин алып барганбыз. Почему-то ал факттар көп, мындай айтылбайт. Керек болсо ошондой учурларды көргөнбүз. Азыр андай нерселердин баары жок болду. Мен ойлойм, ушунун баягы степ бай степ болуп атып, этап менен тилекке каршы дагы бир жолу айтып коеюн, ошол төңкөрүштүн алкагында гана оңолуп келип атабыз деп айтат элем да. Эми мындан ары мен ойлойм мындайга жол берилбейт. Мыйзамдардын баары дагы кабыл алып атабыз. Анан ошол жана подкуп болгон маселесине дагы азыр өтө терең көңүл буруп, уголовный ответственностька чейин алып бардык. Мен ойлойм мындан кийин эми мындай нерселерге азыраак Кандай жоопкерчилик сезесиз ошол окуяларга 20-жыл? Анткени себепкер эң башкы партиясынын эң башкы талапкерлеринин бири болуп атасыз да. мен ал учурда Өкүнөсүзбү? албетте мен ал учурда өзүмдүн оюмду да айткам. Менин дагы ошол жакта мүмкүн ошол партияда болуп калган кездин партиянын кылган ишмердүүлүгүнө баары бир тиешеси болуп калганга байланыштуу мен ошол учурда эл менен кечирим сурагам. Бирок ошол эле учурда мен дагы түшүндүрүп бергем. Мен жеке өзүм башка ход менен баргам. Мен жеке өзүм агитаторлордун количествосун көбөйтүү менен баргам. Агитаторлорду мүмкүнчүлүккө пайдаланып көбүрөөк алып, акчага сатып эмес, наоборот, агитатордун количествосун көбөйтүп барып, ошо менен баргам. Бирок ошол агитаторлор силерге эле добуш берип атпайбы кайрачы? Ошол учурда законный метод болчу. Законный метод менен баргам да. Өзүм үчүн, жеке өзүм үчүн мындай законный метод менен барганга байланыштуу көп деле мындай өзүмдү мындай жаман сезген жокмун деп айтам. Бирок, конечно, моральный ответственность болчу. Моральный ответственность болгон үчүн мен, по-моему, ошол көп өтпөй эле бир айдын ичинде эле бир өзүмдүн фейсбугумда жазып эле чыккам. Ошол агитаторлор аркылуу дагы добушту сатып алуу ыкмасы колдонулуп атпайбы? Канча көп болсо, ошончо көп добушу камсыздалган да. Жок, Ошол себептен да агитаторлордун санын азайтып, азыр кайра бул мыйзам менен кайра көбөйтүп койду. Эми агитаторлорду сиз бүгүн каалайсызбы, каалабайсызбы, сизге иштесин деп аласыз. Мен айтайын дегеним, ошол учурларда агитаторлордун саны баягындай көп алуу деген маселени көп деле түшүнүп эмес. Сиз айткандай көбүнчөсү наоборот, лучше мен прямой ар бир адамга акча берейин. Акча берип туруп 2000 сом болобу, 1000 сом болобу, ошол элдерди алып келип голосовать эттирейин деген позиция болчу да. Мен айтып элем, нет. Агитатор бол, иште, пожалуйста, сен туугандарыңды алып келесиңби,
айтор мага агитировать этип бер. Эгер мага агитировать этип берип менин ишмердүүлүгүмө, менин программама ынандырып алып келсең, алар мага голосовать этсе, сен өз ишмердүүлүгүңдү аткаргандай болосуң деп ошондой алып кеткем да. Это более-менее честный подход, чем нежели жанагындай акча таратып, ал акча тараткан өзү деле түшүнчү эмес, каяка барып атканын, эмне үчүн барып атканын, кимге голос бериш, ага номерин эле айтчу и кирип эле номерге коюп чыкчу да, мисалычы. Кайсыл партия болобу же неме болобу. Агитатор өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт да, сен ага агит материалды бересиң. Ал агит материал негизинде соседке барып туруп, аны үгүттөш керек да. Ал сосед бүгүн каалабай коюшу мүмкүн, айтышы мүмкүн. Кой, жок, рахмат. Экөөбүз сосед болсок дагы, бирок бунун программасы мага жакпай атат, же бул бала мага жакпай атат деши мүмкүн да. Бул бир аз татаалыраак нерсе да. Ал эми азыркы айтып аткан нерсе, кийин ушул системаны уже көрүнүп калды да. Оказывается, агитаторду деле алып койсо болот экен деген дагы 500 менен чектеп койгонубуз менен, 500 менен чектеп койгонубуз менен черный касса кылып, баягы двойной бухгалтерия кылып, дагы бир 500дү баягы темный алып жүрчү да. Биз талап кылып атабыз, ачык айткын айткыла, Ахмат болобу, Ташмат болобу, ачык айтсын деп. Мен бир аз жетишпей калды, мүмкүн ЦИК жетишип калар. Даже официально жанагындай публикация кылгыла агитаторлоруңардычы. Бул менин агитаторум. Ал дагы айтсын, мен ушул кишиге чуркап атам, иштеп атам депчи. Ошондо баягы эми агитаторлор деле үйрөнүп калган да, бир адамдан алып, экинчиден, үчүнчүдөн, 4 талапкердин акчасын алып коюшу мүмкүн да. Давайте как в современный мирде, как Европада, башка мамлекеттерде болгондой ачык айкын айтылсын. Керек болсо ошол желегин барып үйүнө илип алсын. Мен ушунун талапкеримин, ушул немени талапкерде мен фанатымын, керек болсо мен буну колдойм деп ачык кылайлы да. Пожалуйста, бир ачыктык алып келсин деген гана кадамдардын бири болчу да азырчы. Көрөбүз эми бул шайлоодо кандай өтөт. Бул система именно миң агитатор деген кандай өтөт көрөбүз. Бирок мен сторонник 500 болсун дедим эле. Бирок депутаттардын эми коллегиальный органда депутаттар 1000ге көтөрүп алды. Мен үчүн 500 жетиштүү болчу эле да. Башкы максат ошол эле эмеспи? Кайра агитаторлор аркылуу добушун алуу. Эми баягы 1000ге көтөргөн депутаттардын доводу ошол болду да. Бар эле эми хорошо, сен 500 деп калтырсаң, 500 деп калтырайлы, макул. Бирок темно дагы 500 алса кандай кыласың? Сен кантип жооп бере аласың? Деп меня не то что переубедили, без меня решили деп айтсам болот да. Мен өзүмдүн позициямда калгам. Мен 500 деп эле калгам. До конца эле 500 болсун деп ай аракет кылдым. Мен примерно ошол нерседен коркуп аттым да, сиз айткан нерседенчи. Мүмкүн ошондойго алып келип калбаса экен деп коркуп аттым эле. 500, я думаю, для любого мындай немеге нормалдуу болчу да. Анан алар айтып калды, бар эле эми 500 дегенде ал 100 миңдик дегенде округту болчу. Азыр эми округ чоңойду, 140 миң. Мага бир эле мисал айтып беришти. Азыр бир округ, Алай округун айтып калышты, 250 километр деди. Чоң Алайдан баштап Ош шаарына чейин почти узактыгы 250 километр. Кантип мен 500 агитаторду ал жерге коюп иштете алам? Мен иштете албайм деп айтышты балдарчы. Округ өтө чоң деди. Сен шаарда коесуң постоянно, сен үчүн ал проблема эмес деди. Шаар үчүн 500, башкалар үчүн 1000 дей албайт экенсиң дегенге байланыштуу, они так приняли решение да, мындайча айткандачы. Менде бир аз ушундай бир талашуу тартышуу болду. Мен все-таки 500 калтырып коеюн деген аракетим кичине ишке ашпай калды деп айтсам болот. Раймбек Матраимов менен азыр байланышыңыз барбы, кандай? Эми бул боюнча дагы бир жолу кайталап коеюн. Эгерде өтө бир кызыктуу болсо, мына канча жыл өтүп кетти, уже 5 жыл өтүп кетти. Пожалуйста, мына Супер ТВ серептүү деп калдыбы азыр, ошол жерде терең баардыгын маалыматты бергем. Кандай болуп, эмне болуп таанышкам, кандай эметкем, ошол жерден көрүп алсын. Ал киши менен бүгүнкү күндө байланышым жок. Ошол мен айткан эркекче сүйлөшүп кеткен бойдон жок байланыш. Эгерде бир жерде байланышып көрүшүп калсам, мен маселе жок, учурашып коем. Анткени мен принципим ошол. Мен ким менен иштебесем дагы, мен ал адам менен урушпайм, тытышпайм, жакшы сый урматта кетем. Бирок бүгүнкү күнгө чейин көрө элекмин. Парламент боюнча суроо бергим келип жатат. Азыркы парламенттин абалына кандай баа берет элеңиз? Парламенттин баасын бир гана эл берет. Бир гана эл өзү айта алат. Биз өзүбүз баа берсек, бир аз туура эмес болуп калат деп эсептейм. Мисалы мен үчүн, өзүм үчүн кечээ күнү бир СМИнин бирөөсү чыгарыптыр. 131 мыйзам демилгеледи, ошонун 65-и кабыл алыныптыр дейт. Мен үчүн бул жакшы көрсөткүч деп айтат элем. Мен үчүн парламентте бекер отурган жокмун, демек жакшы бир жумуштарды аткардым деп айтам. Анткени менин бир дагы мыйзамым элге каршы эмес. Тескерисинче эл үчүн, мамлекет үчүн жазылган мыйзамдар. Аракеттердин баары дагы ошого камтылган деп айтат элем. Анан эми бул парламенттин белгилей турган нерселер, албетте бул чек ара маселелерин чечкен, бул тарыхый маселелердин бири деп айтат элем. Ал дагы менин оюм боюнча адилеттүү болбой калдыбы дейм да, монда ар түрдүүлүк сакталбайчы.
Мен эми айта албайм кандай Анткени болду. ошол боюнча өзүнүн эркин оюн билдирген депутаттар мандаттан ажыратылып калды. Ошол эле депутаттар аларга каршы чыгып койду. Бул парламентаризмдин принциптерине дал келбейби деймин да. Ар бир адамдын өзүнүн ой жүгүртүүсү бар да. Баягында айткандай, башында айтпадымбы, эгерде саясатчы же депутат ал жерге келгенде кайсыл бир маселе болбосун, турмушта деле ошондой го, келип калат да, кандай эмне кылышыңды билбей каласың. Ошондо мен өзүм үчүн когда не знаешь как поступить, поступи справедливо деп коет да. Бул жагынан караганда бүгүн мамлекеттүүлүк бизге керекпи? Бизге ошол жылдан жылга границаны жылып, бизге наоборот тескери бияка келип атканы бул чоң кооптуу нерсеби? Бүгүн токтотуш керекпи ал нерсени? Жабыш керекпи бул нерсени? Анан берген карталардын алкагында, берген документтердин алкагында биз бир дагы жоготууга ээ болбой, тескерисинче алып атканга көрсөтүп атса, фактылар менен айтып атса, карталар менен көрсөтүп атса, эски биздин жетекчилерибиздин чечимдерин көрсөтүп атса, анан сен кантип ал жерде жок дейсиң? Мен ойлойм, бул жерде эми спорный, сиз үчүн может быть спорный маселе. Мен үчүн мисалы Кыргызстандын бүгүнкү күнү толук түрдө границасы чечилип бүтүп, өзүбүзгө мына аман эсен келип алганыбызга бул жакшы нерсе да. Же болбосо сөзсүз түрдө Өзбекстан менен как Тажикстандай согуш болуп, атышып, урушуп, тытышып, жарандары өлүп, Бул коркутуу эмеспи жөн эле? мүмкүн ошондой болуп калганда анан биз любой границага макул дешибиз керек беле деп, мисалы да. Жөн эле коркутуу эмеспи ал? Кайсыл? Согуш болуп кетсе депчи. Согуш болуп атпады беле? Болгон жокпу? Болдуго, канча атышуу болду, канча жарандарыбыз каза болду. Болуп эле келбедиби? Алып келип туруп эле БТРлер менен немелерди, көчөлөрүбүздү, биздин территорияда көчөлөрдү жаап коюп атпадыбы? Болгон жокпу? Болду да. Тилекке каршы андай нерсе болуп аткан. И так эле келип аткан да. Аны батыраак чечип койгон, батыраак точка коюп койгон бул мен ойлойм эң туура чечимдердин бири да. Мүмкүн бүгүн сизге мындай популярдуу эмес көрүнүшү мүмкүн же туура эмес чечим катары көрүнүшү мүмкүн. Бирок перспективада бир 20 жылга, 30 жылга келечекке караганда бул өтө Ар бир чечим эл менен акылдашып кылынышы керекпи? Албетте, албетте. Чек ара маселеси мындай да, өзгөчөчү. эл жалпы мандат берет. Жалпы мандатын президентке берет. Бир киши ушул биздин атыбыздан чечсин деп берет. Экинчи мандатын эл өкүлдөрүнө берет, депутаттарга берет. Сен ошол жакта мыйзамдарды кабыл алып атканда биздин өкүлчүлүгүбүз катары биз менен бол, биздин көйгөйүбүздү талаш деп берет. Депутаттарга Эки нерсе баланс болуп туруш керек да. ооба, депутаттарга берет, туура. Депутаттарга берет. Ошол эле учурда мисалы чек ара маселеси боюнча же башка маселе боюнча өзүнүн оюн билдирген депутаттарга дагы эл добуш берип атпайбы? Өзүнүн шайлоочулары бар да. Алар өзүнүн оюн ачык айтууга милдеттүү да. Андай укугу болуш керек туурабы парламенттечи, бирок ошол оюн ачык айткандыгы үчүн куугунтукталып жаткан учурлар да болуп атпайбы? Ошол туурабы? Туураны туура деп факты менен далил келтирип айтса, албетте аны камаган туура эмес болот, же болбосо кармаган туура эмес болот, же мандатын ажыраткан туура эмес болот. Жөн эле кыйкырып өкүрүп, фактылары жок эле кыйкыра берсе, албетте бул мамлекетке доо келтирет. Саясатта бул бар да эми оюн. Саясий күрөш деп атайт элем. Мен атын атап эле коеюн, биз өзгөнгө бардык. Өзгөнгө барып, бир топ лидер фракциялар менен чогуу бардык. Президент барды, Камчы Кашаевич барды. Ошол жерде ачык айкын эл менен жолуктук. Ошол жерге элге салдык. Эл добуш берди ошол жерден. Ошол жерде дээрлик көпчүлүк эл макул деп берди. Сен ошол көрдүң, сиз айтып атпайсызбы, эл менен акылдаш керек эле депчи. Акылдашып, ошол жерден отуруп, бардыгын ачык айкын карталардан бери ачып берди. Сүйлөштү. Жок деген жок. Ошол жерде бир топ депутаттар, чогуу барган депутаттар туура экен деп келди. Бирок келгенден кийин парламенттин ичинде башкача сөз башталды да. Башкача айтып башташты. Биз кечээ эле күнү чогуу болбодук беле? Чогуу болдукпу? Тилекке каршы камера тартпай калыппыз ал нерсеничи, мисалы камера тарткандан кийин кызыктай болмок да. Парламентке келгенден кийин саясий оюндар башталды. Аны причина катары алып, дестабилизацияга же күрөшүүгө, саясий күрөшкө аракет болду деп айтат элем. Эгерде бийлик кабыл алган чечим жалпы эл үчүн адилеттүү жана эл колдогон болсо, анда эч кандай дестабилизация болушу мүмкүн эмеспи дейм да. Ал депутаттын ою үчүн четтетип коюу туура эмес да. Эми мен азыр жеке кайсыл депутатты кантип чектетти, эмне үчүн чектетти деп айта албайм, бирок мен сизге жана фактыны бир эле айтып кеттим. Биз чогуу болдук ошол жерде, бир топ депутаттар ошол жерден көрдү, ал эле эмес
ошол карталардын баардыгы ар бир фракцияга, ар бир депутатка мүмкүнчүлүк берүү ачылып берилди. Жанагы секретный шрифти барлар. Ошол жерден ой жүгүртүп окуган любой адам туура экенин түшүнөт да. Түшүнсө ошо да коркуштун эмне кереги бар? Бийлик деле коркпошу керек да, эгер туура болсо баардыгычы, эл колдосо коркуп эмне кереги бар да бийликкечи? А бирок 20 тегерегинде адамдар ал жерде бийлик корккон жок. коркутуп Ал калып жерде кетти да. бийлик корккон жок. Ал жерде бийлик батыраак чечим кабыл ала алганга тоскоолдук болуп аткан гана иш-чаралар болуп атты. Бийлик ал бирөөдөн коркуп калып, жанып коркуп калган жок да. Ал туура кетип аткан багытын аныктап кете берди. Просто орто жолдон туура нерсени туура эмес деп, ак нерсени кара деп чыгып аткандар болду. Эми чын айтыш керек, эми мисалы эгер сиз кааласаңыз келиңиз, мен сизге деле доступту алып берейин. Өзүңүз дагы ал документтерди көрөсүз дагы, мен ойлойм сиз дагы мүмкүн ичиңизден ынанып каласың дачы. Көрсө туура эле болгон турбайбы? Өтүп кеткен жерлерди, чечимдер менен өтүп кеткен жерлерди кайра кайтарып алганда бул фактыларды мен өз көзүм менен көрдүм да. Анан жанагы ошол эле Кемпир абадтагы немеге бүгүнкү чейин кире албай жүргөнүбүз деле бул деле факт болчу да. Непосредственно баягы тосмонун өзүнө. Анан кийин азыр кирип баштаганбыз, бул деле факт да. Киребиз, мындан ары чогуу башкарабыз десе, анан кайтып жок дейсиң. Буга чейин точно кире албайт эле. Мен деле жашымда баягы машина менен 1-2 жолу өтүп атып айтып калды. Тиги мына водохранилище Өзбекстандыкы депчи. Көрбөйлүбү биз баягында Токтогул КЭСтин өткөндө эле жакын көрбөйлү десек, жок ал биздин жер эмес деп айтат эле да. Жөн таксисттердин айткан сөзү болчу. Мисалы жеке мен үчүн. Деп койчу элем да, мисалы, как это так, блин, вроде смотришь, биздикинде эле көрүнөт, оказывается биздики эмес турбайбы депчи. Бирок могу жагы суусу биздики деп айтат эле. Могу ошол жерде айылдар бар эле, айылдар келип суу алып, суу неметип, керек болсо сууга түшүп турчу бул жагынан. Аркы жагынан такыр келе албайсың деп айтчу. Анткени ал жакка даже близко алып келбейт деп айтчу да. Мен эми жашымдагы болгон эле окуяны айтып берейин деп атам да. Мүмкүн на самом деле фактически ал жерге барып КЭСтин өзүнө кире албаган адам бар эле да, чын эле, это ж факт же. Муну кантип жокко чыгарам мен бүгүн? Кантип алдайм же кантип көрүп туруп жок деп айтам? Ошондой нерселерди эске алыш керек деп ойлойм. Ошо суунун алдындагы жер биздики болуп атпайбы? Аны бериштин кандай кажети бар эле да? Бир документтер менен карап көрсөңүздөр, ар кандай документтер бар. Мен айтат элем, ошону эгерде кааласаңыз келиңиздер, документтерди көтөрүп чыгайлы. Көтөрүп чыгып, анын алкагында сиз дагы мүмкүн ой жүгүртүп, оюңуз өзгөрөр. Мен окуган документтер боюнча биз ал жерде кайсыл бир жер мамлекет чечилбесин, сөзсүз түрдө алмашуу процесстери болот, же болбосо уступка процесстери болот. Кайсыл бир жерлерди биз алдык, кайсыл бир жерлерди биз бердик. Тажикстанда эле ошол сыяктуу чечилди деп ойлойм да. Бергенге туура келди. Алар документтерин алып чыгат экен, архивден алып чыгат экен, биз архивден алып чыктык. 1924-жылы мисалы Мургаптардан бери алып чыктык. Андай боло турган болсо бергиле деп. Алар болсо толук түрдө лелек биздики деп чыкты мисалычы. Эми любой мамлекет өзүнүкү бербейт да. Бул только компромисс жолу менен чечилиш керек. Эч качан бир тараптуу чече алыш это невозможно. Экөөбүз деле азыр ортодо бир талаша турган нерсе болсо, сиз деле өзүңкүн бербейсиз, мен деле өзүмкүн бербейм. Компромисс кылып, мүмкүн ошол жерде келип бир аз мындай жылайлы десе, сиз деле ошого макул болосуз, мен деле ошого макул болом. Макул болбосок тирешип тура беребиз. Макул болбосок ал эч качан чечилбей турган маселе да. Демек, бул маселеге анча-мынча мүмкүн ушундай чечимдер болсо, аны туура гана багытталыш керек да. Бирок бир нерсени айтып кетиш керек. Бүгүн эгерде чекит койбосок, эртең кандай күн болот? Мына көрүп атасыздар, дүйнө тынч эмес. Кандай маселе болбосун, бир мындай 3 дүйнөлүк согуш чыгып кете турган болсо, полноправно оонда силердин документиңер жок, керек болсо бул биздин жерди деп түштүккө чейин басып кирсе кандай болот анда? Ансыз деле населениянын билесиз, ал жерде населениянын алкагында биздин бул жакта бүт эле биздин улуттагы население экен деп басып кирсе кандай болот? Ушул кооптуу нерселер бар да, мындай көп нерсени айта албай турган нерселер бар. Ачык айкын бул жерде айта албайм, конечно. Ошондой нерселер бар. Ошолорду эске алганда биздин чечим эң туура болду деп айта алат элем. Кандай болсо дагы эгер сиз бир түштүктө бир 10 күн бир башка ой жүгүртүү менен жашап келсеңиз деп айтат элем да, ошондо мүмкүн сизде дагы оказывается бул жерде совсем башкача положение экен деп түшүнүп каласыз. бул теманы өзүм жакшылап изилдеп, иликтеп чыккам. Ошол себептен улам башкача көз карашым бар да. Кандай болсо дагы айта кетпедиңизби, бийлик өзүнө жоопкерчилик алды депчи. Убакыт таразалайт, эл добушун берип шайлап алган бийлик кабыл алды да. Бирок ошол эле учурдагы жанакы интип куугунтуктаган туурабы же туура эмеспи? Башкача ой билдирген адамдарды, саясатчыларды, активисттерди, журналисттерди
Эми журналист деп айттыңыз, башка деп айттыңыз. Адамдар толук түрдө Конституция боюнча өзүнүн оюн жүгүрткөнгө, оюн айтканга толук түрдө мүмкүнчүлүк бар. Укугу бар. Укугу бар. Конституция баш Укугу бар. мыйзам муну Э, кепилдик берет буга. Кепилдик берет. Бирок ошол укугунун алкагында элди дүрбөлөткөнгө же негизи эле саясий дестабилизация кылганга укугу жок да. Аны кантип ким аныктайт да? Жок, Оюн мисалы мен билдирип азыр атпайбы? сизге жөн айтып атам. Мен бирөөнү защита кылып же бирөөнү неметкен жок. Мен негизи эле айтып атам да. Мен айтайын деген сөзүм кээде. Мен айткан жокмун постоянно депчи. Кээде журналист деген нерсени же блогер деген нерсени жабынып алып, артында ыплас кылган нерселер жок эмес. Эми ачык айтыңызчы, канча бир эки калп эле черный бир нерселерди придумать этип, черный пиар кылам деп, андан кайра чыгып, эмне антип жазып атасың десе, сен бир 10.000 сом, 15.000 сом, 60.000 сом берип кой дегендер жок эмес да. Өздөрүн блогер атайт, бирок на самом деле ошондой нерселерге барат да. Мен эмне үчүн муну атайын, мындай шашпай айтып атам. Кээде карап көрсөңүздөр, өзүңүздүн баягы чала журналист катары кабыл алып эле ушундай бир методго өткөзүп алып, журналист деген накты атты бузуп атат да. На самом деле журналист, если чындап журналист, мындай накты журналисттер, сиз айткандай өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп, фактыларды келтирип, анча мынча божомол болсо дагы божомол деп атап, биздин божомолубуз боюнча мындай болот деп атаса, мен ойлойм, андай журналисттерди вообще тийбеш керек. И не то что камап, алар даже толук түрдө мүмкүнчүлүктү бериш керек андай журналисттерге иштегенгечи. Мен ошондой принциптерге заамын да. Мен колдойм андайларды. Менин кемчиликтерим болсо, кемчилигин бетиме айтып, мен аны кайра туура кабыл алып, аларды оңдоп алып кетсем, бул сонун кайрачы. Отлично даже. Айтайын деген оппозиция да болуш керек. Ушундай журналисттер да, курч журналисттер да болуш керек. Адан только наоборот пайда аласың. Анткени ал сенин кемчиликтериңди чукуп турса, айтып турса, сен аны оңдоп кетсең, бул туура багыт. И биздин мамлекетибизде ошондой нерсе болуш керек да. Мен ага эч качан мындай каршы чыкпайт элем. Тескерисинче, биздин 34 жылда бирден бир сыймыктана турган нерсебиз ушулар да. Орчундуу маселе деп коеюнчу. Бул действительно мамлекетке өтө орчундуу маселелердин бири да. Мындай щепетильный маселе. Лезвиянын кырчы менен баса турган маселе да. Bunday жерлерде бир аз этияттык все-таки болуш керек деп айтат элем. Ал жерде эми мисалы мына границаны атын деле атабай эле коеюн. Тажикстанды бир пример келтирейин. Буга чейин алып келди, кирди, макулдеди, мактады, туура чечим экен деди. Все, делегация кетти, бизден уруксат алып туруп, барып делегация барып кол коёюн деген жерде учурда кайра бул жерде кечээ эле макул болгон бүгүн жок, каршы чыкты. Ал кабар жетти ал жакачы. Анан алар тескери кайта башташты. Жок, силер каршы чыгып турго, силер значит ратификация өткөзбөйсүңөр, силер виза азанды алдап атасыңар, мынтип атасыңар деген чүт жерден срыв болуп кетейин деди да. Мисалы да, мындай өтө бир мындай кооптуу маселелердин бири болуп калды ошол жердечи. Эмне үчүн андай кылды? Почему андай шакка барды? Бул башка маселе. Мүмкүн башында келатканда мүмкүн окубай калгандыр, кийин окуп калдыбы, же башында түшүнбөй калды, кийин түшүнүп калдыбы? Бирок сам процесс кылган именно ошол жерде чечими не вовремя болуп калды да. Наоборот, анда келгенден кийин уже келди да, биринчи келгенде ошол жерде келиш керек эле. Же болбосо уже ратификацияга келгенде кылыш керек эле ошол маселеничи. Эки этаптын ортосунда кылып койгон нерсе бир аз наоборот минус болуп калды деп айтат элем. Мен Алла кайда аябай сыйлайм. Экөөбүз чогуу бир топ мыйзамдар чагуу жаздык. Экөөбүз башында урушуп кеткенбиз даже керек болсо. Кийин кайра ал мени түшүнүп, мен аны түшүнүп дегендей бир топ жакшы мыйзамдарды чогуу жаздык. Ага мен аябай жардам бердим бир топ маселелер боюнча. Маселе ада эмес да. Маселе просто аягында мен түшүнбөй калдым, эмне болуп кеткенин, эмне андай кылды. Мага жеткен маалыматтар боюнча бир жерге чакырып, бир топ группа да, топ. Жок, мындай выступать эт, азыр мындай кылайлы, андай кылайлы, анын алкагында эл мисалы көтөрүлүп кеткенге чейин алып барайлы деген якобы сөздөр айтылды дейт да. Эгерде анын алкагында анан кийин ушундай болуп, сен дагы бир чоңоёсуң, сен кийин мындай болосуң деген сөздөр айтылды деп билбейм канчалык чын, канчалык калп. Мен үчүн бир аз түшүнбөстүк болуп калды да. Эми айтайын дегеним, эгерде артында ниети таза болуп, чын-чынына эл үчүн күрөшүп, кызыкчылыгына деп иш кылса, андайлар тийбеш керек деп ойлойм. Бирок артында сасык нерсе, бирок айткан сөзү менен кылган иши далил келбесе, анда албетте аларды биздин коомчулукка туура эмес маалымат жеткирип, туура эмес дүрбөлөң кылып аткандарды камаса анда туура болот деп айтат элем. Кыймыл аракет үчүн укук коргоо органдары баа бериш керек да. Туурабы? Эгерде ошондой кыймыл аракет кыла турган болсо, анда баа берилсин да. Бирок парламентте айткан сөзү, ою үчүн четтетип коюу баары бир туура эмеспи деген позициядамын да. Дагы бир жолу белгилеп коеюн, эгерде артында таза ниети менен, чын дили менен
элим үчүн, жерим үчүн, мамлекетим үчүн деп айткан сөздөрү, айткан кыймылдары, башкалары дал келсе, анда албетте Мүмкүн анын деле ниети таза да. андай кишини Туура эмес чечилип атат, башкача чечели деген андай ою кишини бардыр. эл өзү эле герой кылып көтөрүп алат. Ал эч качан адашпайт. Андай киши, мен ойлойм, жетекчилер деле андай кишилерди наоборот жактырат. Эч качан андай кишилерди жактырганын көргөн эмесмин да. Бирок баягындай туура эмес органдарда биз билбеген нерселер бардыр. Прослушка кылат, башка кылат, угат, иштерин аткарат. Эми алардын профессиональный деятельности. Анын алкагында бир жерде сүйлөшүп атып, сен мынтип сүйлөй бер, эртең эл көтөрүлөт, революция кылабыз, төңкөрүш кылабыз деген сөздөр чыкса, анан кантип сен алардан кайра защита кыласың? Защита кыла албайсың да. Андай нерселер болуп келди, болгон. Сизге мүмкүн маалымат жоктур, бирок анча мынча нерселерде ушундай нерселер да болгон. Баягы эле Кемпир Абадтын алкагында, Тажикстандын алкагында дагы ушундай нерселер болгон да. Мен мисалы уккам андай нерселерди. Өз көзүм менен, өз кулагым менен андай нерселерди уктум. Таң калдым. Кандай, как это так депчи, вроде бы башкача бир ниет менен жүргөн адамдар эле деп мисалы таң калдым. Артында башка бир ниеттер болгон да. Сиз айткан бирок ал жерге аралашып кеткендер да бар да. Баягы ошондой бир жерден искир алып койсо, бирок чын дили менен күйгөндөр да бар да. Күйгөндөр да аралашып кеткендер бар да. Блин, он даже алардын колунда мындай игрушка болуп калды да. Алардын колунда курал болуп калды. Алар чын ниети менен патриоттук сезимге ойгонуп кетти дагы. Барып ура-деп алды, а в конечном итоге артында бир чоң сценарий менен иш кылып атканын ал байкабай деле калды, билбей деле калды. Андай да жарандар да бар да тилекке каршы. Ошол нерселер ачыкталып, көрсөтүлүп, далилдениш керек да. Албетте мунун баардыгын Бирок алар болгон жок да. Биз жана Матраимов деп айтып калганбызбы, мисалы коррупционер эмеспи депчи. Эми сот чечим кабыл алса, соттун чечимине баардыгыбыз баш ийишибиз керек. Эгерде сиз айткан ошол жарандардын баардыгын сот бүгүнкү күнү чечим кабыл алып, алар ушундай бир мамлекетке карама каршы бир нерселерди кылды десе, биз аны кабыл алышыбыз керек. Эгерде чечим кабыл ала элек деле аларды коррупционер же мамлекеттин чыккынчылары дегенге толук түрдө айтпаш керек, барбаш керек андайгачы. Мен андай кишилерди наоборот колдойт элем. Мен өзүм бир-эки жетпей калдым. Өткөндө да айтайын дедим эле. Көп учурлар болуп атат. Биз чыгарып атабыз. Сот кайра аны актап койду мисалы. Биз бул жерде уже ал кишини каралап койдук да. Презумпция невиновности деген болуш керек деп ойлойм да. Мекеним Кыргызстанга талапкер болуп аттанып атканда коррупционер экенин билчү эмес белеңиз, Райымбек Матраимов. Эми ага чейин жакында эле депутатский жана корпустун комиссиясы болгон. Комиссиясында ачык айкын ишмердүүлүк жүргүзүлгөн. Мен суроо бергем. Мен ушундай эле суроо бергем. Мага түшүндүрүп берип коелучу мен үчүн кандай болуп атат депчи. Мага ошол жерде депутаттык комиссиянын алкагында целый органдардын алкагында иштеп таза экен деп өкүм чыгарып беришкен. Ошол учурда. Ошол жерде эгерде өкүм чыгарып, башка өкүм чыгарса, анда сен ошону кабыл аласың. Бирок бир нерсени айтып коеюн, эми бул жерде мындай лукавить нельзя да, мындай лукавить нельзя, ачык айтыш керек, чындыкты айтыш керек. Мурда 34 жылдын ичинде жаш балдарыбыз эмне үчүн таможник болом, налоговик болом, соцфонд болом, экономист болом, анан юрист болом деп умтулчу. Анткени баардыгы түшүнчү. Экономист болсоң, таможник болсоң же налоговик болсоң бай болосуң. Соседиң жанында соцфонддо иштейт, аныкы 2 этаж үй зыңгыраган. Машинеси минген машинеси топовый. Же болбосо мына гаишниктер, кечээ күнү бирөө менен сүйлөшүп калдым, гаишниктер менен айтат, байке дейт, наконец-то токтоду дейт да. Биз мурда дейт, ачык айкын эле баягы ротанын начальнигине отметка кылчу элек дейт. Ал начальник управлениясына отметка кылчу дейт. Начальник управления барып анан кийин жетекчилерине отметка кылчу дейт. Кадимки деле схема ачык иштечү дейт. Ошондой заманда жашаганбыз биз. Ал жерде же болбосо минтинде 10% ачык айкын болчу. Баары келет эле, билет эле, акча бөлдүрүп кетиш үчүн 10% бирөөгө төлөш керек. 10% ачык нерсе болчу да. Коррупция ушунчалык мындай жайылып кеткен, ачык нерселер ачык эле жүрө берген да. Вроде бы баары билет бул коррупция экенин, бирок эч ким эчтеке дей албайт. Бирок эч ким эчтеке дейбейт. Же андай эмеспи? Айтыңызчы, кантип эле ушул налоговик досуңуз болгон эмес, же соцфонддо иштеген досуңуз болгон эмес, же органдарда же ошол эле ГАИде иштеген досторуңуз болгон эмес, же өзүңүз бир дагы болсо да ГАИге акча берип көргөн эмес. Эмне үчүн анда гаишникке акча бердик анда? Эмне үчүн өзүбүз барабыз дагы өзүбүз беребиз? Ал бизди тосуп алып, мен жок деп, болсо деле жок десе, сиз ошол жерден сүйлөшүп атып, праваңы ала алайын десе, жок алба деп, өзүбүз ошол жерден 500 сом беребиз, 100 сом беребиз, 200 сом беребиз. Ачык айкын берип жүрдүк го.
Азыр бербейбиз. Азыр баардыгы үйрөнүп алды. Ишенесизби, мен берген эмесмин да, бербейм дагы да. Бул адамдын чечимиби деймин да. Жанагындай учурларда сен прав болсоң дагы, бирок праваңды алып коюп атат, чырылдатып. Энең дырайын андан көрүп берип салайын деген учурлар мисалы менде болгон. Кетип атсаң деле ремениң бар болсо, ремениң жок дейт да. Кантип айтып атасың бар дейсиң. Жок эле дейт. Менде болгон эмес, чын айтайын. Эми мүмкүн сизде болгон эместир. Мүмкүн Учурлар болгон, берип кутулуп кетсем болот турчучу. 31. Мүмкүн сиз ошол этапты көрбөй калдыңыз андачы. Биз 10 жыл разница бар экен бизде. Биз ал этаптарды көрүп калдык да. Биз ачык айкын ошондо болот эле. Ошол эле учурда жанымда бир машина токтойт эле. Жөнөкөй визитка. Сиз көрдүңүзбү, ошону көргөн жоксузбу? Визитканы, депутаттын визиткасын же бир какой-то министрдин визиткасын көрсөтүп эле гаишникке кетип калчу. Даже не удостоверение. Визитканын үстүндө прошу оказать содействие деген колу бар эле. Любому гаишнику, который останавливает, ошол визитканы. Андай учурду көрбөй калдыңыз да, туурабы? Көрбөй калдым. Ошондой бар экендигин Мына эми билчү эмес экенмин да. Чалып чечилчи да маселе, же көлүгүн көрсөтүп. Мен айтат элем, сизге дагы ошондой учурлар болгон. Ал ошондой визиткалар $2000 сатылчу. Ошондой визиткаң сенде бар болсо, жөн эле визитка. Артында прошу оказать содействие деген колу бар болчу. $2000 сатылчу. Биз мондай токтойт элек, мен жаш элем, токтойт элек, бизди полный жанагындай штраф кылбасаң деле акча алчу, а жанында келип деле да визитканы көрсөтүп коюп кетип калчу. Ошондой заманда жашаганбыз биз. Ачык айкын көп нерсе болчу. Ошол визитканы сатып алыш үчүн ачык эле айтат эле. $2000 болсо сатып алсаң, все, тебе везде зелёный свет дейт эле. Ал сен нарушение кылсаң деле эчтеке кылбайт эле. Керек болсо встречныйга чыгып, кызыл светке өт. Андай заман өттү да азыр. Ошол заман сыяктуу болгон да, андай нерселерди болуп келген. Аны жокко чыгара албайт элесиң көп нерсени. Мен ойлойм, ошондуктан азыр заман өзгөрдү, андай нерсе уже жок. Кудайга шүгүр азыр көп нерсе уже мына ошол эле гаишниктер өздөрү сүйүнүп айтып атат. Токтодук наконец-то дейт. А то бизге, кстати, план коюшат экен. Сен бир жумада мынча акча топтойсуң деген план коюлчу экен. Бир айда мынча акча топтойсуң деген план коюлчу экен. Перекрёстоктор сатылчу экен. Ушул эң жирный перекрёсток, мен ошол перекрёстокко барайын деп, анда хорошо ставка коюлчу экен. Ушунча акча вперед бер, анан ошол перекрёстокко барасың деп айтат экен. Ал жерден ошол кетирген акчасын 2 эсе чыгармай сайын перекрёстокто турат экен. Анан кайра перекрёстокко акча же улантып продление кыласың, же болбосо башка бирөө келет экен да ал перекрёстокко сатып алат экен. Ушундай заманда жашаганбыз да биз. Эми Кудайга шүгүр андай замандан кеттик, андай нерсе жок. Салыштырмалуу 90-жылдарга караганда азыр бир топ жакшырды да жашоо. Мыйзамдар иштеп баштады. Талашсыз. Салыштырмалуу түрдөчү. Бирок тандоо маселесине кандай көз караштасыз? Тандоо, ар бир адам өзүнүн тандоосу бар да. Эгерде акча берем десе берет, бербейм десе бербейт. Тандоо маселеси да. Азыр деле ошол тандоо маселеси барбы дейм? Мурун деле ошол тандоо маселеси бар болчу беле деймин да. Сиз жана талапкерлерди тандоо деп атасызбы же? Жок. Мисалы, эгерде майы кызматкер токтотуп акча талап кылса бересиң же бербейсиң дегендей. Тандоого айтып атам да. Мисалы, Мекенин Кыргызстан партиясына мүчө болосуң же болбойсуң дегендейчи. Адам өзү чечим кабыл алат, адам өзү тандайт, адам өзү албетте мындай кыймыл кылат. Бирок акыйкатсыз болбосо, айла жок, анча нерселерге ошол учурларда барганга туура келет да. Жана айтып кеткендей, сен жакшынакай кетип атасың, ремениң тагылган, эч бир эрежени бузган жоксуң. Бирок сени токтотту, сага бетиңе карап туруп, көзүңө карап туруп, сенин ремениң жок эле деп, сага штраф жазып берем. Бере жанагы удостоверениеңди, водительский праваңды алып кетем деп атат. Чырылдатып атат сени. Же болбосо анда ушул жерден на месте бер мага 200 сомду, мен жазбайм протокол деп атат. Адам баласы эми турмушунда 1000 сом төлөй албайт, мисалы да, эми кыйынчылык алып келет. Ал правасын алып келсе, мурда правасын алыш үчүн өтө зопкул эле. Кайдын өзүнө барып праваны аласың, и то кээде жок болуп калат эле ал праваң. Ошол бойдон жоготосуң ал праваңды. Таппай каласың ал сотрудникти. Мурдагындай жакшынакай видеого жанагындай тартып ала турган система да жок эле. Соткалар да жок эле анда, мисалычы. Ошондой нерселерде адам баласы ситуациядан чыгыш үчүн, мисалы мен учурларда ошондой 200 сом болгон учурлар болгон. Анткени мен праваны бергим келген эмес. Бул это твое, ты не нарушил, сен акыйкат сен жакта. Айла жок, эми бергенге туура келдиң, анткени барып ал праваңды кайра таап албайт элесиң, же болбосо мен 2000 сом айлык алат элем. Мен 1000 сом бере турган акыбалым жок эле, мен кантип анча мен таксовать этет элем кечинде.
семьям ошентип багат элем. Мен үчүн мындай оор нерсе эле да. Мен лучше эптеп ошол жерден акча берип, дальше такса кеткеним жакшы да. Же мен правасы жок азыр кайра кантип праваны алышым керек, дагы иштешим керек, айтор ушундай нерселерге турмушта болуп калат. А биздин жарандар айласыздыктан барат деп айтат элем. Эгерде баардыгы законный болсо, баардыгы мына биз азыр мыйзам эң чокусунда турсун, айырмасы жок, депутат болосуң, башка болосуң, мыйзамга баардыгы баш ийсин деген жакшы практика менен келе атпайбызбы? Ушуну аягына чейин чыгарсак, мен ойлойм сонун болот. Азыр барып алып ошол эле камерага визиткаңды же өзүңдүн удостоверениеңди көрсөтүп алып туруп, нарушать этип кете албайсың. Камера сени кое берип койбойт. Камера так штрафыңды кылып берет дагы үйүңө жиберип коет. Пожалуйста, штраф оплачивай. Тартип, эреже орнотулуп атат, келе атабыз ушуга. Азыр мисалы элдер жалдырбайт КАИден. Жазсаң жаз дейт. Барып 30% скидкалар бар. Скидка менен төп коесуң. Же болбосо докажи деп айтасың. Видео фактың барбы дейсиң. Азыр бүт баардыгы видео менен иштеп калган. Азыр барып өзүң деле видеону жандырып алып туруп, кана көрсөтчү кай жерде мен нарушул десең, ГАИ деле уже коркуп калды. Мурдагындай баягындай окуп токуп неметкенге барбайт да. Айтайын дегеним, эми заман өзгөрүп атат да. Заман жакшы жака өзгөрүп атат. Албетте адам баласы дагы тандоосу бул жактан өзүнүн мамлекети үчүн, жери үчүн, же болбосо өзүнүн үчүн тандоосун дагы кылганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат деп айтат элем да. Акыйкатсыз жок болсо эле баардыгы өз жолу менен тандап кетерет. Ошол эле депутаттарды тандаганда, ошол эле талапкерлер чыгат, толтура чыгат. Бирөө айтат, мен эртең депутат болуп калсам, силердин жолуңарды оңдоп берем. Депутат болуп калсам, мектебиңерди курдуруп берем. Ошо айта албайт. Жок андай нерсе. Андай нерсени баардыгы мамлекет өзү кылып коюп атат. Демек андай алдоолор менен, немелер менен элге барып алдай албайсың. Элге азыр интеллектуал жактан уже көбүрөөк подход болот. Өзүңдүн жумушуңдун алкагында, кылган ишиңдин алкагында, же мындай бир элге пайда нерсе алып келе алдыңбы деген нерсенин алкагында, же болбосо эртең программа менен эмнени өзгөртүп бере алам деген алкагында гана мындай тандоо болот да. Бара өзгөрүп кетип атат. Бара жана акча менен сатып алуу да жолугуп барып атат. Эл дагы уже коркуп калды бергенден. Мурдагыдай неме жок уже. Кичине болсо дагы жашоо жакшырды да. В любом случае жакшырды да. 90-жылга караганда, акыркы 5 жылга караганда деле бир топ жакшырды. Мен ойлойм, андай нерселер сөзсүз түрдө артта калат. Кичине келечекти ойлой баштайт адамдар. Баласынын келечегин ойлой баштайт, мамлекеттин келечегин ойлой баштайт. Ошондо талдоо туруктуу болот деп айтат элем да. Вынужденный эмес, туруктуу деп ойлойт элем. Мурун преференциалдык шайлоо системасын колдогонсуз, Азыр болсо кайра аны өзгөртүү боюнча сунуш бердиңиз. Жаңы мыйзам кабыл алынды. Ошол мыйзамды алып чыккандардын сап башында турасыз. Себеп эмнеде болду ойду өзгөртүүгө? Жана мен айткандай эле 34 жылда ар кандай системаны көрдүк, шайлоо системасын. Одномандатныйды көрдүк убагында. Бирок ошол одномандатный кылып аткан учур өтө жаңжал менен бүткөн. Себеби ага бир топ мен айткан жана фактылар бар болчу. Коррупция, карусель, сброс бюллетендерди, административный ресурс баардыгы иштеп, ал система мындай өзүн өтө жокко чыгарып алды. Партийный система. Партийный системада баягы мен өзүм башыман өткөзгөн, аягында болуп келе албай калган золотой мандаттардын сатылышы, баягы системанын өзү утсаң дагы, элдин барып добушун алсаң дагы депутат болбой калышың, бул бир этапты өттүк. Могу акыркы этап аралаш, вроде бы жакшы преференция менен жанагы партийный немелерди жокко чыгаргандай болдуң. Баягы коррупциянычы. Бирок бир маселе калып калды да. Карап көрсөңүз, бир региондун депутаты жок, а бир региондон 6-7 депутат чыгып кетти. Дисбаланс болуп калды. Баягы контейнер менен курулган мектепти көп реклама кылып жүрөт, айтып жүрөт. Мактанып ошо ачпады беле убагында. Ал жерде көрсө бир да депутат жок болгон экен убагында, учурунда. Ал жердин көйгөйүн көтөрө турган, маселени туулута турган, чекит кое турган дагы бир мындай киши да жок болду да. Эми албетте ал жерде айыл өкмөт бар, аким бар. Айылдык даражада чечилиш керек да алчы. Жогорку кеңештин маселеси эмес да. Мындай да, бюджеттин баардык түрүндө ошол учурларда бюджет баардык жерге жетчү эмес. Баардык мектептерди курганга билесиз, 15 жылда бир мектеп курулат эле. Мен өзүмдүн тарыхымда, өзүмдүн бир эле мектебимди айтып коеюн, 15 жылда араң бир мектепти бүтүрдүк. Ушунчалык тартыштык болот эле каположение. Каположениянын акчасы болгону 2 миллиард сом эле, азыр 20 миллиард. Ал эч жака жетпейт эле. Депутаттар талашып атып, өзүнүн 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион сурап алат эле. Бул республиканский бюджетти кабыл атканда депутаттардын ролу өтө чоң. Ошол айылыма акча бөлдүрүп алайын. Ошол жака мектеп курганга, жол курганга акчаны бөлдүрүп алайын деген сөзсүз түрдө эми депутат бюджет кабыл атканда ошон үчүн кабыл атты. Өзүнүн жергиликтүү ошол жакта элинин кызыкчылыгын козгой турган нерсе болуш керек да. А бул жерде дисбаланс болуп калды. Бир райондон 6-7 депутат, бир райондон такыр депутат жок. Бул бир жагы.
Экинчи жагы жанагы одномандатный аралаш болуп калбады. Одномандатныйда бир округда бир депутат чыгып калды. Ал 2-3 районду бириктирип болуп атты да, 2 район биригип калып атты. Ал болсо бир районго барат дагы экинчи районго такыр барбай коет. Себеби ал үчүн өзүнүн району эле гана важный болуп калды да. Азыр ал еще барса барат, барбаса барбайт. Башында барды, аягында көрбөй калды да. 4 жыл, 3 жыл жөнүнө өтүп кетти. Азыр өкүнүп атат, мен барсам болмок экен депчи. Биз сунушуп аткан система ушул дисбалансты, регионалдык дисбалансты жоет. Биринчиден 3 депутат болот. 3 депутат болгондон кийин внутренний конкуренция болот дагы, конкурентоспособность болот дагы. Бирөө барса экинчиси барат, үчүнчүсү барса сөзсүз түрдө экинчиси барса үчүнчүсү барат да. Анан үчүнчүсү сөзсүз түрдө айым деген дагы жакшы нерсе. Буга чейин эми преференцияда каралганы менен одномандатный аралаш жакта ал каралбай калган. Биз 30% аялдар жогорку кеңеште болсун деген мыйзам күчүнө кирбей калган, иштеген эмес. Бизде болгону 19-20% гана айымдар болгон. Аны дагы биз азыр чечтик деп айтсак болот. Азыр ар бир үчүнчү айым болоору менен депутат болгондо ошондо кеминде 30% чындыгында депутаттар айымдар болот. Анан айткан жана округ эми чоң килейген округ. 3 депутат толук түрдө ошол жакта округдун ишмердүүлүгүн алып барганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ооба, депутат бир эле элдин үнүн угузбайт, ал еще мыйзам жазат. Жалпы мамлекетке тиешеси бар мыйзамдар жазат. Бирок өкмөт киргизген мыйзамдар, мисалы высокогорье маселеси. Высокогорье маселесин өкмөт киргизип атат, сен өзүңдүн айылыңды талашпайсың. Сен ал жерде неме жок, депутат жок. Сен талашып атасың, тартышып атасың. 2000 высотага менин да айылым кирет. Эмне үчүн мүмкүн ал жерде по высокогорье пособие албайт? Же болбосо дагы баягы ар кандай мыйзамдар келгенде сен өзүңдүн округуңду ойлошуң керек да. Кыргызстан в целом понятно. Плюс өзүңдүн округуңда талабын талашышың керек деген нерсеге айтпак. Жердешчилик маселесин дагы да арттырбайбы бул? Парламент жалпы республика үчүн иштей турчу башкы мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүк көзөмөлдөй турчу мекеме да. Анан эгерде округтарга бөлүп кое турган болсок, ар бир депутат өзүнүн эле округтарын маселесин көтөрүп, ошону чечүү үчүн жалпы мамлекеттин маселеси каралып жаткан мыйзамдарды эске албай, өзүнүкүн чечиш үчүн аткаруу бийлиги менен сүйлөшүп, кандайдыр бир келишимдер менен иш жүргүзүп койбойбу деген кооптонуу дагы жаралууда да. Жок, наоборот, мурда эгерде каалайбызбы, каалабайбызбы, түштүк, түндүк маселеси баары жаралып өтчү. Мисалы мен үчүн эми шаарда өскөнгө байланыштуу мен андай теманы билбейт элем. Кийин эле түшүндүм, бул өтө курч нерсе экен. Буну баары бир жерлерде көтөрүп жүрөт экен да. Аны жок кылыш үчүн түздөн-түз бул мыйзамдын дагы жакшы жагы азыр бир топ райондор, жана сиз айткан менин эле балам, менин эле районум, биздин бала дегенден алыс болуп атат. Анткени чоң округдар биригип атат. Керек болсо түштүк, түндүк биригип атат. Менин предварительно баам боюнча, мисалы, Казарман, Жалал Абад областынан караган Казарман азыр Нарын менен биригип атат, Жумгал менен. Анан дальше Ысык көлдүн балыкчысы менен биригип атат. Эми караңыз. Кантип ошол жерде көлдүктө мисалы же Нарындык же болбосо Казармандык деп биздин бала деп атайт, ата албайт. Анткени ал жерде чыккан уже депутаттар түздөн-түз ошол мындай областтын бириккен жеринен болуп атат. Бул тескерисинче бөлүнбөгөнгө, тескерисинче биздин бала дегенге алып келбейт да. Ал биздин депутат дегенге гана алып келет. Ооба, биздин округдун депутатыбыз. Ооба, биздин чыккан депутат дегенге гана алып келет да. Мен айткандай 3 депутат болуп атат го. 3 депутаттын дагы жакшы жери жалаң гана баягы мен айткан баягы 2 округдун алкагында бир райондук утуп алып эле мен только Акталаанын депутатымын, мага Кочкор айырмасы жок дей албайт да. Жок, мен ошол Акталааны да, Кочкорду да камсыз кыла турган мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Пожалуйста, Кочкордон чыксын, Акталаадан чыксын, айтор. Үчөө сөзсүз түрдө 3 жактан чыкканга да мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул жерде наоборот дисбаланс болот деп ойлойм. Бул байлардын депутат болушуна түрткү бербейби? Жанакы өзгөчө мисалы 300 000 сом күрөө бул кайтарылбай турчу акча болуп атат да. Мугалим шайлануу укугунан ажырап калып атпайбы? Ал кайдан 300 000 сом чыгарат? Бул боюнча менин да жеке пикирим 100 000 сом болчу. 300 000 сомго эмне үчүн көтөрүп атасыңар деген баягы бизде дискуссия болот да. Дискуссиянын алкагында айтып калышты, предметин айтып калышты, Марлен. Эми көп учурларды пример катары айтып калды. Чыгат, күрөөнү алып койсоң деле дейт, толтуруп чыгат дагы. Жаман жагы да, эми жаман жагын айтып атабыз да.
чыгып алгандан кийин, кандидат болуп алгандан кийин содалашат. Билет өтө албайт экенин. Билет баары бир аягына чейин барбаганын. Бирок содалашат. Келет, ошол кандидаттардын эң алдыңкы экөөүнө барат дагы содалашат. Мен сага кошулуп берейин, менин кандидатурамды алып берейин, сен мага мынча акча бер, же сен мени эртең мындай должностко кой деп. Ал да менин практикамда өткөн, менде болгон. Биз баягы парламенттик шайлоо бүткөндөн кийин 1 май району боюнча маселе болуп калып, биз дагы ошол жерден биз партиядан бир баланы чыгара коюп, ошондой сунуштар келди да, чындыгында келди. Анан мен айттым, эгерде буга карама каршы боло турган болсок, анда мүмкүн баягы 300 000 сом төлөгөндөн кийин же төлөп баргандан кийин баягындай ар кандай содолошууга барбай, реалдуу түрдө элим үчүн депутат болоюн деп барсын деген гана багытты кездеген да. Эми көрө жатабыз, эми кандай болуп калат, мүмкүн иштеп калат ал норма, мүмкүн иштебейт, мүмкүн кайра эле 300 000 төлөп коюп деле кайра эле ошол нерсенин оюн башташы мүмкүн, көрөбүз да, эми аны айтыш кыйын азыр. Дагы да көз каранды кылбайбы парламентте президенттин Эмне үчүн? аткаруу бийлигинин? Почему? Неге андай ой жүгүрүп атасыз? Эми акчалуулар келе турган болсо, жерге бөлүнө турган болсо, автоматтык түрдө көз карандылык алып келеби дейм да, булчу. Жанакындай көз карандысыз талапкерлердин мисалы шайланып келүүсүнө бул чекит коюп атат. Эми адам талапкер өзү күчтүү болсо, элге ишенсе, эл ага ишенсе, эч нерсеге токтото албайт. Мисалы Эчтеке токтото албайт. Ошол эле 300 000 сомду Америкада деле керек болсо топтоп берип коет. Эгерде ошончолук эле элдин Робин Гуд болсо, эл үчүн иштеп берем деген бир реалдуу түрдө бир жаран болсо, мен ойлойм ага вообще проблема эмес да. Кечээ күнү биз мына Алымбек атканы тоюн өткөзгөнгө барсак, ошол жерде тойду өткөзө турган вроде бы мындай мамлекет өзү эле бөлүп берип атса, бирок жарандар өздөрү топтолуп бир 10 миллион сом топтоп коюптур да. Мисалы да. Ушул сыяктуу нерсеге биздин адамдарыбыз өтө активный болот. Эгерде реалдуу түрдө акчасы жок, бирок элдин уулу болсо, өтө албайм деп эле бир эле сигнал берсин, мен ойлойм ал жерде маселе болбойт да, ал нерсечи. Смело топтоп деле керек болсо акчасы жок деле өткөзүп берип коет да. Мисалы Эрлан Кокуловду айтып кетейин. Менин партияман чыккан. Мен айтып коеюн, ашып кетсе бир 300 000, как раз 300 000 сом экен, $5,000 менен $5,000 болчу. $5,000 да эле кетти ошол балагачы. Баягы чыккан распечатка кылган агит материалдарына жана жүргөн бензинине ошончо эле кетти. Добуш ала алабы эми Эрлан Кокулов? Бирок ошол баланы добуш берип, эл 17 000 эле колдоп берди го. Кыргызстан боюнча. Акчасы жок эле колдоп берди го. Кыргызстан боюнча. Эми Бир регионго барсаңыз добуш ала алабы? ал азыр Кудай бурса бир регионго барат. Болгондо дагы өзүнүн регионуна эмес, башка регионго барат. Мен ойлойм ал жерде эл ал толук эле колдоп берет деп ойдомун. Эми предварительно ушул Чүй Токмок Кемин жакка баргандай ниети болуп атат. Анткени ал жерде билесиздер, жана Токмок менен болгон маселени көтөрүп, түздөн түз ошол жерде көп ишмердүүлүгүн жүргүзүп койгон экен. Ишенич болуп атат, ал жерде ошол жерден чыгайын деген ниети да болуп атат. Билбейм, мүмкүн ал ниети өзгөрүп кетер башка жака. Бирок өз жери Токтогулдан чыкпайм байке. Мен сөзсүз түрдө башка региондон чыгам деген ниети бар. Билишим боюнча Нарын жакты, Талас жакты, анан Көл жакты карап жүрөт экен. Эртеңки жакынкы күндөрдө мен мисалы токтогор. Анан эми көрө жатабыз да. Эгерде мисалы ошол Эрлан дагы деле акчасы жок өтсө, мына пожалуйста дагы бир көрсөткүч болот деп. Так ошол Эрлан Кокуловдун шайлануу укугун чектеп койгондойбуз да бул мыйзам мененчи. Анткени ал жаран жалпы Кыргызстан боюнча добуш алып атат да. Эмне себептен Баккендин жараны, Баккендин жашоочусу Эрлан мырзага добушун бере албашы керек. Бая айтып кеткендей, системаны ар кандай көрдүк да. Буну да көрө жатайлы. Бул дагы баштан өтө элек нерсе, тарыхта болгон эмес нерсе. Многомандатный деп көрүп атабыз. Мында көрөлү, мүмкүн келе жаткан учурларда мүмкүн кайра кайтып каларбыз. Буну да көрөлү. Эми заман өзгөрө берет. Бул кандай ошондо мындай кылып көрүү максатындабы ошондо? Андай болуп кетет, жакшыбы же жаманбы дегендей. Жакшы ниет менен кетип атпайбызбы? Баардыгынын ниети жакшы да. Жакшы ниет менен кетип атабыз. Жакшы ниет менен бир округтан эмне үчүн 6 депутат чыгыш керек, а бир округтан такыр чыкпаш керек деген ниет менен кетип атабыз. Эмне үчүн биздин жалпы депутаттардын бир дээрлик 70-80% бир тараптан болуш керек, такыр бир тараптан бир 30-20 эле пайыз болуп калыш керек деген ушундай нерселерди бөлүү максатында, андай нерсе жаралбасын деп кетип атабыз да. Жакшы ниет менен кетип атабыз. Ар бир округтун, ар бир айылдын өзүнүн өкүлчүлүгү болсун. Керек болсо бир эмес 3 депутат болсун деп кетип атабыз. Айымдардан эмне үчүн 20 эле пайыз болуп калат? Алар эң көп маселелерди, социалдык маселелерди ошолор көтөрөт. 30% болсун деп кетип атабыз да. Эгер ушулардын баардыгы ишке ашса, жакшы ниет менен кетип атабыз.
Анан үчүлүштөр болуп калса эми бул мындай да, заман өзгөрө берет экен, системалар өзгөрө берет экен, буну да көрөлү. Биз эң алдыңкылардан болуп баягы айтып кеткендей СНГда суктана турган мамлекеттерден именно шайлоо системасын алып келатабыз да. Мүмкүн бул андан да лучше болуп калар. Анан эми адам баласы жаңылышпайт. Мүмкүн бир жерлерде жаңылышып калабыз. Нормаларда туура эмес нерселерди багыттап калабыз. Анда оңдоп кете бериш керек деп ойлойм. Эми көрөбүз да бул шайлоо кандай өтөт, кантип элибиз тандап берет. Бирок мен бир нерсеге толук түрдө ишенем. Бул боюнча жакынкы араларда дагы жетекчилердин чечимдерин көрсөңүздөр керек деп ойлойм. Акчалуулар гана өтүш деген нерсе артта калат. Бул жерде эл улуу болуш керек. Элдин немесин, мындай айтканда добушуна ээ болгонго бир топ башка жолдор бар. Бир эле акча эмес да. Жогорку Кеңеште азыркы учурда эң көп мыйзам жазган депутат экенсиз. Мыйзам демилгелеген дагы, ошол эле учурда президент тарабынан кол коюлуп кабыл алынган боюнча. Кантип мынча мыйзам жаза алдыңыз? Адам баласына, бизге, парламентке, любой эле мамлекеттик кызматкер катары эртең менен саат 9-дан баштап кечки 6-га чейин убакыт мөөнөт берилет. Эгерде кааласаң, депутаттын ишмердүүлүгү ушундай экен, кааласаң барбай деле койсоң болот экен. Ал үчүн сен эч ким мындай барбай койдуң, келбей койдуң, кеч калдың деген нерсе жок экен да. Мисалы мамлекеттик кызматкерлер эртең менен 9-дан 5 мүнөт кеч калсаң эле уже маселе башталат да, эмне үчүн кеч калдың, объяснительный жаз, башка жаз депчи. Депутаттын ишмердүүлүгү ушундай экен, кааласаң келесиң, кааласаң жок. Бирок мен үчүн, өзүм үчүн мен ушундай максат койгом, цель койгом. Мен келдимби, элдин аманатын аткарышым керек. Бул Кудайдан болгон да аманат да. Бүгүн келип алып анан эчтеке кылбай койсоң, бул дүйнөдө дагы, аркы дүйнөдө да жооп бересиң. Алган айлыгыңа, эң негизгиси эл шайлаган, добуш берип сага аманат катары өткөзгөнгө. Мен багытымды, целимди ошондой койдум эле, максатымды да ушундай койдум эле. Мен бүгүн иштейин, келейин. Эртеден кечке мына даже эртерээк келем. Уборщицалар, биздин уборщицалар эрте келет, саат 7деби, 6:30дагы келет, по-моему. Алар менен тең калышпай келем. Баары билет мен эрте келеримчи. Эң кеч кетем. Андан сырткары выходной күндөрдө эле чыгып алам. Айтор мен иш өзүмдүн ишимди аткарганга аракет кылам да. Ошон үчүн мүмкүн меники эң көп мыйзамдардын бири болуп калды. Мен ойлойм, любой депутат 4 жыл болду, 4 жыл иштедик. 4 жылда толук түрдө ушул мыйзам менен гана отурса, алар деле ушундай жетишкендикке жетишет, маселе жок. Мүмкүн алар өзүнүн энергиясын көбүрөөк эл тарапка берип, эл менен региондордо жүргөндүр. Мүмкүн жок дей албайм, мүмкүн только өзүнүн бизнесин гана ойлоп жүргөндүр. Эми ал адамдын өзүнөн деп ойлойм. Мен бүгүн Кудайга шүгүр сыймыктан алам. Ата энемен ушуну тарбия койгон. Эң алдыга эл үчүн, мамлекет үчүн деген целди кой деп койгон. Мен ошону алкагандай бүгүн ошончо мыйзам жазып отурам. Бирок бир дагы мыйзамым айтып кетейин, тескери элге иштеген эмес. Эч ким айта албайт элге каршы депчи. Бир эки мындай туура эмес, может быть, маалыматтар жетип аткандыр. Наоборот, мен эл үчүн алып келген мыйзамдарымды. Министрлер кабинетинин мыйзамдарын алып чыгат деп айтылып атат да, коомчулуктачы. Конституция боюнча министрлер кабинети мыйзамдарды өзүн чыгарат, өзү алып чыгат. Алар мага бергенден көрө өздөрү алып чыккан жакшы. Алардын дагы өздөрүнүн жумушун көрсөтүш керек. Ар бир министрлик мыйзам жазып көрсөтөт. Мына мен ушундай реформа баратам, мындай мыйзамга өзгөртүп атам деп барып үстүгө доклад берет. Же болбосо кабинет министрлери өздөрүнүн мыйзамын алып барып туруп, аларга дагы статистика керек. Зачем алардын өздөрүнүн ыйгар укугу болсо бизге аркылуу өткөзүш керек? Болуп калат кээде баягы иштеп кеткен, тажрыйбалуу адамдар жүрөгү менен ооруп, марлен ушул жерде бир көйгөй болуп атат. Келчи ушул жерде карап коелучу, чогуу иштеп коелучу дегендер да жок эмес. Же болбосо ошол эле министрликтердин кээде бул бир мыйзам келе атыптыр, ушул мыйзамга биздин дагы бир өзүбүздүн сунушубуз бар эле, бир карап берип койбойсуздарбы деп туруп биздин мыйзамдарга сунуштарды берет. Ал нормалдуу нерсе, это көрүнүктүү нерсе да. Өзүнүн сунуштарын пожалуйста бере берсин деп. Толук түрдө жана сиз айткандай кабинет министри биз депутаттарга берип анан биз кабыл алардын укугу болгондон кийин аларга кереги жок. Бизде укук прокуратурада бар. Бизде укук Верховный судта бар өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча. Анан башка баардык ишмердүүлүк боюнча кабинет министрлери өздөрүн берет. Мен даже больше айтып кетейин. Кээде талаш тартыш болот, конкуренция болот. Эми азыр жашырганда эмне, мен айтып кое берейин, капа болбосо керек. Мен өзүм мурдагы жетекчилердин бири жетимдер маселеси боюнча. Мен ушул жетим балдар 18 жашка чыккандан кийин такыр каралбай калат экен. Эми 18 жашка чейин мамлекет караса, анын ата энеси болбосо, ал балдар каяка барат? Ал балдарга жок дегенде ипотека алганга мүмкүнчүлүк түзүп берели. Билим алганга, эң негизгиси билим алганга, контрагын төлөгөнгө 5 жылга баягы жете турган акчасын берип коелу деп мыйзам жазып, биринчи окууда, экинчи окууда, үчүнчү окууда өткөзүп, өткөн мыйзамга вето келет. Вето келет, аны ошол биз чиновник азыр жумушта жок, премьер министрлердин кабинет министринин төрагаларынын бири
аны бет алып келет дагы кайра менин эле калган жазган эле немени копия кылып туруп указ чыгарат. Себеби жакшы тема, жакшы нерсе, талаш калып келе турган нерсе да. Андай нерсени лучше кабинет министри кылсын, кабинет министри автор болсун деп, наоборот, талашып тартышабыз. Бир топ жашырганда эмне да депутаттар деле айтып бере алат. Биздин мыйзамдарга вето келип калат да, карасаң эле кайра өздөрү бир какой-то министрлик аркылуу ал мыйзамды чыгарып калат да. Это бир жагынан жакшы нерсе. Конкуренция болсун, талаш болсун. Жакшы нерсеге талаша берген жакшы эмеспи? Анан аягы итогу, самый главный итогу ошол жетим балдарга жеттиби? Акча берилип атабы 500 000 сомдон? Банковский счетун ачылып, ГИКтен же болбосо баягы окуусун, же болбосо ден соолугун чыңдоого ошол акчаны кетире турган мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен ыраазымын. Кудайга шүгүр, рахмат, жакшы. Кимдин эмилгеси болбосун, айтор аягы жетимдерге пайдасын алып келди деп айтат элем. Ошол эле маселе, көп маселе болгон андай нерселерчи. Мыйзамдар көп жазылып атат, бирок иштебегендери да ошончо көп го. Башкы себеп эмнеде? Любой менталитеттен зависит этет деп айтсам болот да. Биз эгерде Европада мыйзамды мыйзамдын өзүн жазылгандай аткарса, бизде тилекке каршы кээде баягы ошол мыйзамды алып качканга мындай багыттайбыз да. Бара бара бул да жоголуп баратат деп айтсам болот да. Мисалы Европада кетип атканда бир жерден кетип калдык. Бир повороттор бар экен, анан 3 линия бар экен. Биз бир такси менен кетип атабыз. Ал ошол линиядан чыкпай эле кетип атат да. Хотя поворотторду бир аз киресиң да, мындай оң жагына, сол жагына бурса, сол жагына мындай киресиң. Мага аябай кызыктуу болду. Эмнеге андай айдайт депчи. Прям точ чыкпай деп атат да. Мен айттым, машина жок го, мындайраак айдап кыла берсең болбойбу десем, жок дейт. Бизде мыйзам ошондой. Демек ал мыйзамды сактаганга толук түрдө ушундай неме кылган да, бара бара келген да. Биз дагы мен ойлойм бара бара ошого келатабыз. Же болбосо жана сол жака экинчи линиядан поворот болбой турган нерсени кабыл алып камера койгондон кийин биз деле эрежени сактап калбадык. Мурда 3-чү, 4-чү линиядан деле келип деле поворот кыла берет да. Ушул сыяктуу кээде мыйзамдар так аткарылбай аткан себеби ошол кантип ошону аткарбайын же кантип кылбай коеюн деген аракеттердин негизинде да. Анан биз эми көзөмөл орган бизбиз. Биз кемчиликтер, бул парламенттин дагы бир кемчилиги бар. Биз ошол кабыл алган мыйзамдарыбызды толук түрдө контролдо алган жокпуз. Биз бир дагы, может быть, 1-2 болсо болгондур, бирок парламентке чыгарып бул мыйзамдын көзөмөлүн текшергенге мындай пока жете элекпиз да. Ошол жагынан өтө аксап жатабы дейм да, парламентчи. Аксап жатат, ал бар. Ал кемчиликтин мойнуна алыш керек. Ал үчүн көз карандысыз болуп, күчтүү болуш керек да. Кемчилик бар. Мисалы мен деле мыйзамдарымды баардыгын жазганы менен аларды бир сыйра контролдогонго жетишпей атам да. Мисалы жана зеленый номерлер боюнча атайын кабыл алып, бул эми экологияга, смогко каршы деген закондордун бири болчу. Бирок ошол зеленый номерлердин бүгүнкү парковкалардын кайсы жерде скидкасы болуп атат, кайсы жерде баягы өтмөлөрдө, баягы чоң жолдордо скидкасы болду, болбоду, ошону контролдогонго жетишпей атам. Бирок ниетим бар, ошол отуруп алып контролдоп чыгыш керек да. Ал мындай толук түрдө иштебей атат деп айтат элем да. Ушундай нерселер бизде кемчилик кетип атат. Ал функция бизде, биринчи кезекте депутаттарда да. Мен ойлойм муну оңдошубуз керек деп ойлойм. Президент тарабынан сунушталган мыйзамга каршы чыккан учур болду беле? Болгон. Соцфондду реформалоо боюнча мыйзамга 5-6 мыйзамга фракционно каршы келгенбиз. Анткени кемчиликтер бар да. Эми кемчиликтерди көрүп атсаң, ал жерде деле баягы специалисттер жакшы ниет менен мүмкүн жазгандар. Бирок башка мыйзамдарга карама-каршы келген нерселерди көрбөй калган да. Ошого биз билесиздер, башында баягы оң урулдуу маселелердин лицензиясы боюнча дагы болуп атканда каршы чыкканбыз, каршы голосовать эткенбиз. Көп эле болот. Мен эсептей албайм, бирок эсептеп коюш керек экен, туура айтасыз. 5-6 жыл как минимум бар да. Андай нерселер реалдуу мындай иштеп келатат. Бул деген эми көрүп атасың, кемчилиги бар. Бирок ошол даярдаган министрлик ойлонгон эмес да. Такыр эмнени ойлонгонун билбейсиң, кээде таң калып да каласың. Бирок алып барып жакшы деп баягы жакшы деп кол койдурат да үстүгө. Алып барган жакшы деп кол койдуруп, бияка алып кетип калган, а бул жака келгенде кемчиликтер билинип калган. Андай нерселер көп эле болот. Андай нерселерге туура биз дагы ошол жерде жөн отурбашыбыз керек. Ошол жерде биз как раз таки ушул элге карама-каршы келип айтып турушубуз керек да. Высокогорье боюнча каршы чыкканбыз биз. Высокогорьянын неме боюнча трудовой кодексти алып келгенде 2200дөн 2000ге өчүрүп коюптур. Биз бирден бир фракциябыз каршы чыгып, ошол жерде полный каршы чыктык. Себеби биз айттык, 2000ге калтырыш керек деп. 2000ден баштап баягы изилдөөлөр негизинде, это же научный исследование алкагында 2000ден өйдө жашагандардын ден соолугу башкача болот. Эрте карыйт, эрте жанагындай ооруларга неме болуп калат, душар болуп калат. Демек аларга компенсация төлөнүш керек деп ошол жерде мисалы каршы чыктык.
көп эле мындай айта берсем азыр эсимде жок, бирок каршы чыга турган жерде эмес, каршы чыгабыз. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган мыйзамга фракция менен эмнеге каршы чыктыңыздар? Бул жерде бир аз туура эмес маалымат кетип калды. Биз ал кыргыз тилине каршы чыккан жокпуз. Биз кыргыз тилине кылып аткан штрафка каршы чыктык. Биз каалаган жокпуз эртең кыргыз тилин билбей калсаң ошол окуучуга, окуучунун ата энеси кантип штраф кыласың? Мен ойлойм, бул степ бай степ кетиш керек. Биз үйрөтүшүбүз керек, условияларды түзүп беришибиз керек. Үйрөтүп алып туруп анан кийин анан штраф кылайлы да. Ошонун алкагында болгон бул маселе да. Кыргыз тил бул эне тилибиз, биз эч качан каршы чыкпайбыз. Болгону ирети менен гана кылыш керек. Анан штраф деген нерсе болбош керек. Кантип кичинекей окуган бөбөктөргө сен эртең мектептерге штрафты коесуң? Бул туура эмес да. Ал жакта жазалоо деген жокко, болгону сынакты киргизүү бар. Эми Мамлекеттик кызматкерлер жана депутаттар кыргыз тилин билиш керек деген талап бар. Бул туура нерсеби деймин да. туура, мен колдойм. Мен полный түрдө колдойм. Мамлекеттик кызматкер болом дегенден кийин сен кыргыз тилин билбесең мамлекеттик кызматкер боло албашың керек. Ошол эле учурда бүгүнкү күнү талык түрдө мына мыйзамды кабыл алдык деп туруп эртең мамлекеттик тилди билбеген адамдарды кууп жибергенибиз туура эмес болуп калат. Алар да биздин жарандар, алар да кыргызстандыктар. Аларга мүмкүнчүлүк берели. 1 жыл берели, 2 жыл берели, үйрөнүп алсын, курстарга барсын. Айтор мүмкүнчүлүктү бериш керек да. Болгону ошол эле талаш болгон. Мисалы мага маселе жок, мен кыргыз тилде судай сүйлөйм. Хотя орус мектепти бүтсөм дагы мен атайын кыргызча сүйлөп, ата энем дагы кыргызча сүйлөп ушуга багыттаган. Азыр дагы мына кичинекей балам жаңы эле 1 класска бердим, кыргыз тилине бердим. Демек мен өзүмдүн ой жүгүтүм ошондой. Орусия Федерациясынын таасири жокпу? Партияңызга жана бул мыйзамга каршы чыкканыңыздарга. Ал кандай таасири болушу мүмкүн? Таасири боло албайт. Таасири бир мамлекеттин экинчи мамлекетке эч качан таасири боло албайт. Мындай кантип бизге биз Силердин алардын партиянын съездине о элчи келип катышып жок болгон эмес андай. болгон эмеспи андай? Калп маалымат андай. Тиги Орусиянын желеги артта чыгып андай болгон эмес беле? Маалымат. Ал ар намыста 2010-жылы болгон немени мага айлештирип атса керек, ал туура эмес маалымат. 2010-жылы ошондой нерсе болгон. Кайсыл бир партиянын атын атап алдым уже, ошондой нерселер көп эле келген. Казакстандыкын илип алчу, башканыкын илип алчу. Андай нерсе жок, ал мыйзам ага жол бербейт. Жана ал туура эмес деп эсептейм. Ар бир мамлекет өзүнүн мамлекетинин гана флагын илиш керек. Мурун айттыңыз эле, Кытайдан көп кредит алып жатабыз депчи. Азыр ошол нерсе уланууда. Кредитти дагы да көп алып баштадык да. Бардыгы Дагы эле ошондой позициядасызбы? баары ВВПга тиешелүү болуш керек. Мен ВВПдан ашпасын деген позициямды дагы эле ошону кармалып турам. Эгерде ВВПга аша турган, жете турган карызың болсо, это экономический жактан, экономический терминдин алкагында это опасность алып келет. Бүгүн биздин бюджетибиз 10 миллиарддын тегерегине кетти. Демек уже опасность калды. Мурда өзүбүздүн бюджетибиз 2 миллиард болсо болгону. Карызыбыз 5 миллиард болсо, конечно, это опасность. Это бул чоң кооптулук алып келчү. Азыр Кудайга шүгүр 10 миллиардка чыктык. Анан кайтарым немеси, контракттары сөзсүз түрдө мурдагыдай болбой калды. Мурда эгерде сен ошол карызды төлөй албасаң, ал карыздын алкагында сенин жериң же башка объектилериң ошол жака өтүп кетет эле да. Азыр андай нерселер болгон жок. Биз терең, мен мисалы как депутат катары ошондой өтө терең карайм. Бизге жанагы немеге алып келгенде, жогорку кеңешке алып келет ар бир карыз алганда, ратификация алып келгенде. Ошол жагын сөзсүз алып карайм. Кайтарым процентин карайм. Мурда билесиздер 4%, 5%га чейин берилчү. Билбейм кантип ошондой нерселерди алып жүргөнбүз. Азыр Кудайга шүгүр 2%дан ашырбай атабыз. 2%, анан сөзсүз түрдө какой-то части грант деп атабыз. Бекер, кайтарымсыз депчи. Ошондой гана кредиттерди биз макулдук берип атабыз. Эгерде часть грант болсо, часть кредит болсо, сөзсүз түрдө каникул болсо, анан сөзсүз түрдө жанагы пайызы 2%дан ашпаган болсо, анан жанагындай кичинекей бир тамга менен төлөй албасаң мамлекетиң баягы ошол үлүшүң башка мамлекетке өтө турган нерсе деген жок болуш керек да. Болду, анда коопсуздук жок. Мен өзүмдүн позициямды кармай эле келатам. Мурун эмнеге ошондой шарт болсо кабыл алып бергенсиңер да, ошол кредиттерин алуу мыйзамдарын? Бергенсиңер деп айта албайм, мен берген эмесмин, мен наоборот ага каршы чыккам. Мен берген эмесмин. Мен тескерисинче ага каршы чыгып, керек болсо трибунадан айтып, мыйзамда жаза койгом. Правда, мыйзам өткөзбөй коюшту. Бирок мен ага каршы чыккам. Анткени мен үчүн эми бул мындай нерсе да, карыз алгандын бергени бар. Карыз алгандын эгерде баягындай уурдаган фактылар менен пайыздары чоң болуп жүргөн учурлар жок эмес. Жана мен сизге баягы коррупция боюнча көп сөз сүйлөдүк го. Бирден бир баардыгы билет, бирок эчтеке дей албайт. Бул ошол кредит алып, бирок кредиттин баарын эле жеп койчу.
Карап көрбөйсүзбү? Мына биз тышкы карыздын эски историяларын карап көрсөңүз, болбогон нерсеге проект алат. Болбогон нерсеге карыз алат, ал ишке ашпайт. Аны жеп коет. Австрийский бир какой-то койлордон бери алып жүрбөдүкпү убагында? Кана ал койлор? Жок да. Кана завод, фабрика деген акчалар? Жок анын баары. Курулган да эмес, фундамент да курулган эмес. Просто жээлип кеткен. Всё. Ошондой нерсеге жол бербешибиз керек. Ошол учурда айттыңыз беле ушул ойлоруңузду? Мен андай жаш бала элем, мен андай жок элем. Мен албетте ошол учурларда болгон нерсе. Бирок мен келер менен бирден бир көтөргөн маселелерим ушул болчу. Мен тышкы карызга каршы чыккам да. Азыр деле ипотекалык үйлөр салынып атат, жолдор салынып атат. Ошолордун баардыгы эле кредиттин эсебинен деп айтылып жатат да. Бул калп сөз. Какой-то части Саудовская Аравиядан ала турган 100 миллион тегерегинде берем деп аткан. Какой-то гранты, какой-то кредит Кабыл алынды да ошол. болушу мүмкүн, бирок в основном Жолдор Кытай берип атат. в основном өзүбүздүн жол акчабызга куруп келатабыз. В основном. Ооба, мен айтып кеткендей кредиттер алынып атат. Мен ал жок, вообще алынган деген жокмун. Бирок шарттары такыр өзгөрдү. Шарттары жарымы грант, жарымы кредит и аз пайыз менен болуп атат. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген эртеңки күнү ал акчаны толук түрдө мамлекет кайтарып бере алат. И кайтарып берет, бул бир жагы. Экинчи жагы, ал целенаправленно ошол проектке жумшалып аткан акчалардын бири. То есть буну жеп кеткен эч кимдин жери жок да. Эл аралык саясат боюнча азыр Орусия Украина согушуна кандай баа берет элеңиз? Эми Кудай сактасын деп айтмакчымын. Биринчиден, кайсыл мамлекет болбосун, дүйнө жүзүндө тынччылык болсо, бул бизге дагы таасирин берет. Ошол нерсе башталды, бизге терс таасирин көрсөттү. Санкциялардан бери болуп атат, башкалар болуп атат. Кымбатчылык келди. Бирден бир жанагы Россиядан келе турган товарлар кымбат келип баштады. Себеби бул баары өз таасирин берет экен да. Экономикалык жактан пайдасын тийгизген жокпу бизге? Жок, таможня жактан пайда тийди. Албетте пайда тийди. Көп товарлар биз аркылуу өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жактан биздин бюджетибизге көтөрүлгөнгө дагы немесин алып келди. Бирок эми бирөөнүн көөресинде бизге жакшы болду деп айткандан алысмын да. Просто айтмакмын, эми тынччылык болсун, Кудай сактасын, тезирээк могу башталган нерсе бүтсүн деп айтмакчымын. Элестетели, колуңузда бийлик бар да. Депутаттык эмес, президенттик. Эң биринчи чечимиңиз кандай болмок? Эми андай сөздөн мен бир аз алыс болот элем, анткени конечно кыялдан эметкен жакшы, бирок Ойлонуп жүрүш керекпи дейм да, саясатчы. Мисалы, эң биринчи чечими маанилүү деймин да. ар бир саясатчы эгерде туура саясатчы болсо, стратегиялык мышление болуш керек да. Бүгүнкү күн менен эле биздин көп саясатчылардын катачылыгы бүгүнкү күн менен эле жашап, эртеңки болбогон бир кыялдар менен өзүн элестетип алган, бул чоң жаңылыш деп айтат элем да. Биз али жашпыз. Мен үчүн, менин жашым үчүн бүгүнкү жетишкендик бул өтө чоң жетишкендиктердин бири. Мен буга Кудайга миң мерте шүгүр айтам, рахмат айтам. Дагы болуп калса, адан эми Кудай өзү бере берсин деп айтат элем. Бирок бүгүн мынтип кеттим, антип кеттим дегенден мен алысмын. Мен аракет кылам ушу бир тегиз, бир калыпта жүргөнгө. Жакшы, менден сизге кыска суроолор. Каалагандай жооп берсеңиз болот. Партиялык система өлдүбү? Өлгөн жок, жакында чечимдерди көрөсүздөр. Партиялар кадимкидей эле өзүнүн талапкерлерин алып чыгып иштей баштайт. Кыргыз саясатында акча маанилүүбү же болбосо идеябы? Идея деп ойлойм. Идея болуш керек деп ойлойм. Бирок бүгүнкү күнү жарым-жартылай. Садыр Жапаровпу же Камчыбек Ташиевпи? Садыр Жапаров. Оппозиция бизге керекпи? Керек. Кыргызстанда азыркы учурда кайсыл институт күчтүү? Президентпи же парламентпи? Президент. Конституция боюнча ошондой. Президенттик форма правлениени биз тандап алганбыз, эл тандап алган. Демек ошону жашаш керек. Сөз эркиндиги барбы бизде? Сөз эркиндиги бар, бирок туура эмес багыт менен алып алгандар да бар. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалаймын. Сизге